Саламатсыздарбы, урматтуу Балтагулов айыл өкмөтүнүн тургундары, урматтуу биздин меймандар. Анда биздин чогулушубузду баштай берсек, саламатсыздар урматтуу жолугушуунун катышуулары, урматтуу Тилек Кыдырмаевич. Туугандар, тынчыраак болуп койсоңуздар кирип. Урматтуу Тилек Кыдырмаевич, облустук жана райондук түзүмдүн бөлүмүнүн жетекчилери, баарыңыздарга маалым болгондой, урматтуу президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасына ылайык Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад областында ыйгарым укуктуу өкүлү Текебаев Тилек Кыдырмаевич түзүлгөн графиктин негизинде бүгүн биздин касиеттүү Ала Ока районубузда, анын ичинде Балтагулов айыл өкмөтүндө кош келипсиздер. Баарыңыздарга өзүмдүн атыман жана Ала Ока районунун Балтагулов элинин атынан ыраазычылык билдирем. Кадырлуу коноктор, анда эмесе сөз Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад облусунда ыйгарым укуктуу өкүлү Текебаев Тилек Кыдырмаевичке билдирет. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, бүгүнкү жыйын катышуучулары. Эч ким кала жокпу, бүт баары кирдиби? Каалоочулардын баары тең киргизгиле. Кирдиби баары тең? Бояк жакта мына бул жерде зал бош болуп эмес отурат, ушагына да өткөзгүлө. Кирдиби баары тең? Ким милиция кызматкерлери? Эч кимге тоскоолдук кылган жоксуңар, бүт баары кирдиби? Ким бурагыды? Карап чыгыңызчы бар. Бул өйдөрөк жагында да место турат, кирип алыңыздар. Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаровдун тапшырмасына ылайык бүгүн Ала Бука районунун Торогелди Балтагулов айыл аймагынын тургундар менен жолугушуп отурабыз. Бүгүнкү жыйынга облустук мамлекеттик органдардын, мекеме, ишканалар жетекчилери да катышууда. Аларды сиздер менен тааныштырып өтөйүн. Сабырова Жапар Жумадиловна, Жалал Абад облустук соттун төрайымы. Ишеналиев Турусбек Куатбекович, Жалал Абад облустунун прокурору. Колдошев Кубанычбек Ботобаевич, Жалал Абад облустук ички иштер башкармасынын башчысынын орун басары. Чоробеков Ерлан Чоробекович, УКМК, Жалал Абад облустук башкармалык башчысынын биринчи орун басары. Шекенов Чынарбек Мадамбекович, өзгөчө кырдаал министринин Жалал Абад облустук башкармалык башчысы. Таштемиров Абдулхаким Маматкулович, прокуратурага караштуу сот аткарчылык кызматынын Жалал Абад облусу боюнча башкармалык башчысы. Кадинов Эмиль Дайырбекович, Жалал Абад бажысынын башчысы. Жангазиев Бакыт Зарылбекович, чек ара кызматынын Жалал Абад облусу боюнча башкармалык башчысы. Эмне болот? Баттыбы ким роуду? Баары кирдиби? Эч ким тоскоолдук кылган жоксарбы? Киргизгиле. Эмилбек уулу Нурлан, Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигине Жалал Абад облусуна өкүлү. Таалай уулу Нурбек, Жалал Абад облустук капиталдык курулуш башкармалык башчысы. Алиев Азизбек Касымбекович, Жалал Абад облустук архитектор курулуштун контролдоо боюнча башкармалык башчысы. Кадыров Дастан Максатович, Жалал Абад регионалдык шаар куруу жана архитектор башкармалык башчысы. Тилтаев Эднис Мавзудаирович, президенттин иш башкармасына караштуу транспорт жана каражаттарын жана айдоочулук курамын каттоо боюнча Жалал Абад аймактын бөлүм башчысы. Ошондой эле мына бияктан област жетекчилеринин баары тең келип отурат. Таймбекке келип силердин маселеңерге дугуп, ошо жеринен чечелик деп атайын мына жергиликтүү областтын жетекчилеринин баары тең келип, бияка силердин ошо маселеңерди дугуп, ошол жактан чечелик деп келдик бияктан. Анда эмесе, урматтуу жыйын катышуулары, Ала Бука районунун Балтагулов айыл аймагында 2025-жыл ичинде аткарылган иштер жана 2020-жылы аткарыла турган иштер тууралуу маалымат берүү үчүн сөз Ала Бука районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Абыкеев Темирболот Асаналиевичке берилет. Рахмат, Тилек Кыдырмаевич. Урматтуу Төрөгелди Балтагулов айыл аймагындагы жашоочулар, 2023-жылдагы жасалган иштер боюнча бир катар токтолуп кетсем, билим берүү тармагына 75 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Аларды атап өтсөм, Аккаргон айылындагы Балапан балдар бакчасына капиталдык ремонттон жүргүзүлүп, жалпы суммасы 4,1 миллион сом жумшалган. Баястан айылындагы номер 12 Атамов атындагы орто мектептин терезелери жаңыланып 4,4 миллион сомго жүргүзүлгөн. Падег айылындагы жаңы маданият үйү курулуп пайдаланууга берилди. Жалпы наркы 17 миллион сом жумшалган.
Чолпон балдар бакчасынын Арис тарабынан 12,7 миллион сомго капиталдык оңдоодон өткөрүлгөн. Сафит Булан айылындагы номер 5-үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун оңдоого 400 миңден ашык акча сом жумшалган. Шах Фазил мамлекеттик тарыхый корук музейинин жаңы имараты республикалык бюджеттен 26,9 миллион сомго курулуп пайдаланууга берилген. Сафит Булан айылындагы Адашбаев мектебинин терезелерин алмаштырууга 3,9 миллион сом жумшалган. Багы Шамал орто мектебинин заманбап ашканасын курууга 2,4 миллион сом жумшалган. Кызыл Ат айылындагы Чаңгылов атындагы мектебинин чатырын жаңылоого 3,1 миллион сом бөлүнгөн. Баястан айылында кичи футбол аянтчасынын жергиликтүү бюджеттин эсебинен 2,5 миллион сом жумшалып, курулуштун 60%дан ашык аткарылып бүткөрүлгөн. Падег айылында футбол жана волейбол аянтчаларынын биринчи этабында 5,4 миллион сом сарпталган. Жапасалды айылындагы Жеңис Сейил багы Арис тарабынан 8,6 миллион сомго курулуп пайдаланууга берилди. Урматтуу Балтагулов айыл өкмөтүнүн тургундары, энергетика тармагы боюнча дагы бөлүп айта турган болсом, 7 айылга 7 жаңы трансформатор коюлуп, ошондой эле 69 даана электр мамычасы орнотулуп, жалпы суммасы 4,9 миллион сом жумшалган. Кызыл Ат айылындагы суу алуучу курулма 18,1 миллион сом сарпталып, жакын арада ачылышын кылдык. Актам айылындагы сугат суу скважинасын тазалоого 1,5 миллион сом бөлүнүп жумшалган. Жаңы скважина курууга 6,3 миллион сом жумшалды. Сугат суу каналын оңдоого жергиликтүү бюджеттен 1,9 миллион сом андан тышкары да каржыланды. Актам айылындагы Дор сервис жоопкерчилиги чектелген коом тарабынан бүгүнкү күндө 57 миллион 1 миң сомго бүгүнкү күндө асфальт басылып пайдаланууга берилди. Урматтуу Балтагулов айылынын аймагынын тургундары, 2026 жылга негизги долбоорлонгон, ошолор боюнча сиздерди дагы тааныштырып өтсөм. Чанашсай муниципалдык ишканасына Хова үлгүсүндөгү автотехниканы райондук өнүктүрүү фонду тарабынан бардык каражаттарына 46,9 миллион сомду бөлүп бергенбиз. Сафит Булан айылындагы медресенин курулушунун бүткөрүлүшүнө 7,5 миллион сом жумшалды. Сафит Булан айылындагы Кыргын мечитинин ажатканасына куруу боюнча демирчү тарабынан 5 миллион сом жумшалган. Аккоргон айылындагы Юсупов атындагы мектебинин чатырынын эшик терезелерин жаңылоого 9,6 миллион сомду биз өнүктүрүү фонд тарабынан бөлүп бердик. Жапасалды айылындагы Жорокулов атындагы мектептин эшик терезелерин алмаштырууга 2,5 миллион сомду дагы бөлүп бердик. Чанашсай муниципалдык ишканасынын таштанды чыгаруучу атайын техника сатып алуу боюнча 3,5 миллион сомду райондук өнүктүрүү фонддон дагы бөлүп бердик. Актам айылындагы Бекмаматов атындагы мектептин эшик терезелерин жаңылоого 6,6 миллион сомду бөлүнгөн. Жапасалды айылындагы Эргешев атындагы мектептин эшик терезелерин алмаштырууга 8 миллион сом дагы бөлүндү. Сафит Булан айылындагы Караван көчөсүн асфальттоого 6,6 миллион сом бөлүнүп, буюрса жакын арада башталат. Экскаватор жана шакман атайын техникаларын сатып алуу үчүн Балтагулов айыл өкмөтүнө 17,3 миллион сомго каражатын сатып алуу боюнча акча бөлүндү. Нооруз балдар бакчасынан жаңы куруу үчүн Арис тарабынан быйылкы жылы 39,3 миллион сомго көлөмүндө инвестиция тартылып, буюрса жакын арада башталат. Фронталдык жүктөгүч сатып алуу боюнча 5,2 миллион сом долбоорун даярдоонун алдында турат, бул боюнча дагы иш жүрүп атат. Актам Сафит Булан жолунун 7 километр асфальтынын мамлекеттик бюджеттен, республикалык бюджеттен биздин ДЭУ-17 тарабынан асфальтталат, буга 150 миллион сомдун тегерегинде. Чанашсай айылындагы бүткүл дүйнөлүк банк тарабынан урматтуу Балтагулов айыл өкмөтүнүн тургундары мамлекетибиздин колдоосунун негизинде 1 миллиардка чукун акча бөлүнгөн. Бул боюнча Жалал Абад СМУ ТТ ишканасы бөлүп алып, бүгүнкү күндө 3 жылдын тегерегинде ушул Чанашсай суу сактагычуусу чоңойтуп берет. Ошону менен катар Падег айылындагы Global Eco Green ЖЧК тарабынан алма концентраттарын кайра иштетип чыгуу, шире өндүрүү заманбап ишканасынын куруу боюнча бүгүнкү күндө инвестициялык долбоор түзүлүп атат, 1 миллиард сомдун тегерегинде. Буга биз тиешелүү жерлердин баарын урматтуу Тилек Кыдырмаевич сиздин тапшырмаңыздын негизинде биз бөлүп бергенбиз. Балдар лагерлерин калыбына келтирүү боюнча Балтагулов айыл өкмөтүндө
жогоруда дагы айтылды. Бул боюнча да тиешелүү иштерди жүргүзүп атабыз. Мен буюрса ойлойм, кийинки жылкыга биз ушул Балтагулов айыл өкмөтүндөгү балдар лагерин президентибиздин иш башкармалыгы менен биргеликте ушул 3 тараптуу келишим түзүп, буюрса жакшы жумуш жасабыз деген ниетти айткым келип атат. Урматтуу Балтагулов айыл аймагынын тургундары, негизгисинен биздин токтоло турган бардык быйылкы ири долбоорлорубузга токтолдук. Майдаларына токтолгон жокпуз. Бардыңыздарга көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Сурооңуздар болсо жооп берүүгө даярмын. Рахмат. Рахмат. Урматтуу жыйын катчылары, анда эмесе сиздердин көйгөйлүү маселелер боюнча суроо жооп бөлүгүнө өтсөк, суроо жооптун алдын ала регламент тактап алалык. Суроолор үчүн 2 мүнөт убакыт берилет. Ушул убакыттын ичинде өзүңүздөрдү тааныштырып, суроону кыска нуска так берсеңиздер. Ошондой эле залда 2 микрофон каралган, кезектүүлүктү сактап, бири-бириңизден сөзүңүздөрдү бөлбөй, суроолорду тартип менен берсеңиздер. Баштайлы анда, биринчи микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу президенттин өкүлү. Мен Станбеков Токтомат, Алабык районунун Балтагулов айыл өкмөтүнүн Кызыл Ата айылынан болом. Менин суроом төмөнкүчө, бизде айылдын үстүндө БС сервис жайгашкан. БС сервистин түбү толуп калгандыктан суу эч канча суу батпай калат. Ошон үчүн эгин суулар суугарганда биз кыйналабыз. Ошого айыл өкмөтүнүн күчү жетпегендиктен АУПга өткөрүлүп берилген өз эмес калообуз менен. Ошого бир тиешелүү адамдарга кайрадан протокол тапшырма берип, бир тестеп берсеңиз. Хорошо, дагы маселеңиз барбы? Болду. Болду, рахмат. Ким деме? Алмаз Манапыч. Микрофон бергиле. Бул жерде ошо саламатсыздарбы, жыйын катышуучулары, саламатсыз Элек Кыдырмаевич. Бул Кызыл Ата суу сактагычы мурун АУПнын балансында болгон. Бүгүнкү күндө бизге баланска алуу боюнча кагаз иштери жиберилген суу ресурстарына. Жок, качан бүтөт, качан өтөт? Араң жооп бересиздер, эмне чарчадыңызбы, жемне? Жок, жакшы. Айтпайсыз, качан кагаз бартын АУПдан качан калып бүтөсүңөр? Качан баштайсыңар сууну? Айтпай мына суунун бартын толуп калыптыр, көлөмүн бартын суу батпай атат деп. Фугин буйругу чыкса эле бизге баланска Качан алабыз. бүтөт ал? Качан немеси, кагаздар качан кетти эле? Кагаздары кеткен, 1 айдан ашык болгон. Ошону болсо давай, мага кат жазылган тезирээк. Макул. Сиздердин атыңардан мен да тек Фугинге кат жазайын, ошо биздин балансыбызга өткөзүп бергенге деп. Макул. Суу мына бизде алтында болуп атса, ошон үчүн суу боюнча эртерээк иштерди жүргүзүш керек да. Бияктан бартын суунун немеси толуп калса, илге толуп калса, биз болсо эчтеке кыймылдап отурсак. Экинчи микрофон. Саламатсызбы, урматтуу президенттин ишенимдүү өкүлү Тилек Кыдырмаевич. Биздин Алабыкка куш келипсиз. Менин сизге кайрылуумдун себеби бизде Чанасай айылында Жогазын эс алуу лагери бар эле. Ал лагер 10 жылдан бери иштебейт, кароосуз калган. Ал эмне үчүн кароосуз калган деп эл териштирсек, профсоюздун балансында дейт. Ошол профсоюздун балансында болсо, эмне үчүн ал жетекчи карабайт, кароосуз калган. Азыр ал бул эс алуу лагерибиз. Хорошо, кийинки маселеңиз барбы да? Малдар эс алуу лагери болгон. Жо, дагы балбы маселеңиз? Маселем ошо. Айтыңыз, болду бирөө? Болду, бирөө. Мен бул Чанасайдын лагери боюнча мына тиги акимге тапшырма бердим. Бул болсо жана профсоюзда экен. Ошо профсоюз боюнча ошоктон сүйлөшүүлөр жүрүп, жана ГЧП программасы. ГЧП дейт государственное частное партнерство дейт да. Ошо программа боюнча азыр мен тапшырма бердим. А бул маселе буга чейин чогулуштарда көтөрүлдү. Азыр болсо бул боюнча иштер жүргүзөбүз. Биринчи микрофон. Мурапбек Баястанов, Актам айылдын тургуну, пенсионер. Менин айтайын деген 3 вопросум бар. Үчөө тең сууга байланыштуу. Бизде Чанасай БСРин билбеген Алабыкада эч ким жок, бардыгы билишет. Чанасай суу сактагычынын 2-нчи этабы былтыркы жылы негедир башталды, анан ошол менен токтоп калды. Мен сүрүштүрүп неме кылсам, өзүм как водник катары сүрүштүрсөм, айтышып атат, проект экспертизадан өтпөптүр деп. Проект экспертизадан өтпөгөн болсо, ал жерге
1 milyardqa жақын ақша бөлінген, тендерден адамдар ұтқан, келіп іш баштаған, жер іштері атқарылған. Хорошо, сиз экинчи маселе өткөнүңүз, азыр жоопторун сурап алабыз. Екінші мәселем, ошол эле Чанасай БСР-нин төмен жағында подводящий канал Чанасай деген объектибиз бар. Бұл протофильтрация. Фильтрацияға кетіп атқан суды қармап қалу үшін жасалған канал алдағын тоқтап қалды. Üçüncü mesele, bizim Alabak rayonu boyunca 361 kilometre içki çarbalık kanallar var. Bu kanallar hazır Rayvatkos'a öttü. Bu kanallarda yılda remontta oturmasak, özü 35 yıldan beri karavusuz kalgan, dağımından dağın biz oşularda remontta olsak, su meselesi, su meselesi. Üçüncü maseleniz 361 kilometrede ошо тазалоо иштеринде атасы, э? Тазалоо иштери эмес, ал жерде лотоктор бар, бетондор бар, бардык 35 жылдан бери разрушение болуп кеткен да. Хорошо, болду сурооңуз. Болду. Ким? Воткос. Чанасай БСР боюнча, курулуш иштери боюнча суу чарба, райондук суу чарба жооп берип койсун. İçki çarbalı alt kanallar boyunca aylı hükümeti bizge hazırlıkça ötkörü berelek. Саламатсызбы, Кыдырмайыч, саламатсызбы Балтоқ районунун тургундары. Бул Чанасай биздин абийердин акимибиз айтып кетти, чындыгында бул баягы Ош суу долбоор тарабынан жүргүзүлүп аткан госэкспертизадан бүгүнкү күндө өттү дейт, бирок акысы бүтө элек. Биз кечээ эле сүйлөштүм ал киши менен. Бүтсө анан калган иштерин бүтүрөбүз дейт. Ал эми жана экспертизасынан өтө элек болуп акча сарпталып атабы? Сарпталып элек, бир баштаптыр буга чейин, анан токтоп калганда башында. Ошол бойдон. Параллельный проектирование кылып атабы? Параллельный, муну бийиктетиш. Экинчи жанагы бул киши айтып атат, Чанасай подводящий канал. Подводящий канал азыр каположение менен 58 миллион менен турат. Буюрса биз анча-мынча тийиштүү документтер калды. Буюрса ушул бүтсө биз уже объявлениеге беребиз муну. Качан бүтөт ошо тиги кан эмес? Бир айдын ичинде объявлениеге беребиз. Бир айдын ичинде деп жазып койгонлор, жактан жарааттан иш кагаз марттан бүтүрөт деп. Эми жана урматтуу жыйын катчылары, жана параллельный проекттин ким аксак? Ата. Мен сизге жооп бере атпаймын. Жанагындай немеде тиги параллельный проектирование деп коет да. Азыр болсо жанагындай тиги баарын күтүп отуруп бергенде ошол жактан андай көпкө чейин узак созулуп кетчүдөй экен да. Ошол себептен параллельный проектированиени да кетирип атат да. Ошондой болуп атабы? Азыр эми буюрса экспертизасы калып тур дейбиз, ошонусун чыгып алып экспертизасын ылайынан жасагандай болосуң ал жактан. Анан бай 361 километр дейт. Улуу болсо жанагындай ким айыл өкмөт качан өткөзөсүңөр тиги? Саламатсызбы, Тилек Кыдырмайыч, бул 270 токтомдо, туурабы ошол негизинде. Качан бүтөсүңөр? негизинен акты түзүп даяр кылып койгонбуз. Азыр госакты боюнча маселе болуп атат да, Качан бүтөсүңөр? Госакты алуу боюнча азыр акча каражатынан келип такалып атабыз, акча болсо эле бүтүрөбүз. Айтыңыз. Тилек Кыдырмайыч, бул боюнча мен толугураак айтып берип койсом, азыр келгенден бери биз ишти сиздин тапшырмаңыз негизинде жүргүзүп атабыз. Ар бир айыл өкмөттөр баягы ички каналдардын баардыгын ооздун балансын өткөрүп берүү боюнча инвентаризация кылып даярдап бүтүп калдык. Бир гана маселе болуп атат, бул жерде айыл өкмөттөр эми жаңы эле дотациядан чыкты, госрегистрден госакты алышып керек экен. Ал азыр тариф абдан кымбаттап кеткенине байланыштуу бир каналдын 300 000 сомдон кем эмес болуп атат да госактысыч. Ошолорго гана токтолуп калып атабыз. Калганын баарын биз ойлоп атабыз. Райондук өнүктүрүү фонддон дагы акча бөлүп берсекпи, жылдын аягына чейин баардык каналдарды ООСко өткөрүп берүүчү каналдардын баарын даярдап туруп, буюрса ООСко тиешелүү документтердин баардыгын, айылдык кеңештин макулдуктарын баардык тиешелүү документтердин баарын даярдап биз өткөрүп беребиз. Мин сельхоз болсо, тиги Алмаз Женалиевич биз кабыл алганга даярбыз деп айын айтты. Буюрса бул боюнча аягына чыгарабыз. Ошондо качан чыгып калат? Жылдын аягына чейин негизги каналдардын баардыгын биз айыл өкмөт муниципалдык акчасы жок болгондуктан негизги көйгөй болгон каналдарды өткөрүп беребиз. Булар жылдын аягына дегенде болбой калат, где-то бир октябрьларга чейин бүтүрүңүздөр да. Хорошо, анда. Себеп дегенде булар да ошо титулный списание кирип, алкы ремонтторун баарын тиги Минсельхоз киргизиш керек да. 2027 жылга да ошо план работаларын киргизип коюш керек да. Канча бир немесинин объектилерин да. Макул. Ошол себептен октябрь же сентябрга бүтүрүп бериңиздер. Так, экинчи микрофон. Саламатсызбы. Саламатсызбы, Тилек Кыдырбаевич.
Биздин Балтагулов айыл аймагында элдердин кирешеси дыйканчылык жана багбанчылыктан болот. Азыркы мындагы климат өзгөрүшүгө байланыштуу биздин экендерибизге мөндүр түшүп, жанагы көп зыян келип атат. Ошого мурунку союз учурунда Өзбекстанга жакын жайгашканыбыз үчүн яктан ошо бурчакка каршы куралдар колдонуп, бизге дагы зыяны түшкөн эмес. Ошондуктан ушу жанагы зыянга каршы бир кандайдыр чараларын көрүп, бир колдоо көрсөтсөңүз деген максатта жана кылып атабыз. Кайрылып атабыз. Хорошо, бул маселе боюнча тиги бериңиздер, тиги кайрылуңузду. Ошо боюнча карап чыгалык, жактан кандай немелер бар экен. Гострах барбы силер боюнча мындай кандай? Саламатсыздар жердин катышуучулары. Бул боюнча бизде азыр документтери бар, 24 үйдүн материалы бар, азыр каралууда. Жакында төлөнүп берилет. Анан транспорт каражаты бар. Кызматтык транспорт каражаты алда төлөнүп берилет. Каска түрүнө. Хорошо, да, сиз да арызыңызды берип койсоңуз, ушунда биз карап анан сизге толук кандуу беребиз да, жактан карап чыгабыз кандай иши немелер бар экен деп. Биринчи микрофон. Урматтуу Тилек Кыдырмаевич, сиздерге эң оңой рахмат айтып, ыраазычылык билдирип койгум келет. Ошо коштоп сизди коштоп келгендер менен бирге өзүңүз башкарган областтын элинин жашоо шартын түшүнүп, арызын угабыз деп келгениңиздерге чоң рахмат. Мен Бөрүкулов Шамырза, Жапасалды айылынан болом. Мен айта турган биздин көйгөйүбүз таза суу маселеси. 1 мүнөт убакыт бөлүп ушул чыдап таза суу, биздин айылдын таза суу маселеси боюнча тарыхын угуп койсоңуздар. Жок, бизге тарыхтын кереги жок. Сиз болсо айылыңызды айтып коюңуз, азыр ошо Жапасалды айылы. таза суу боюнча кандай иштер жүрүп атат, бияктан менин кызматкерим айтып берет да. Азыркы өкмөт башчыбыз мурдагыларга салыштырмалуу ушул аракетчил жигит экен, ошол проект жазып, азыр ошол мындай кылалы. Азыр сиз башка суроолоруңузду мартен берип алыңыз. Анан бияктан болсо сиздикин эмес, биз бияктан жооп берелик. Ошо сурооду берип атпайм. Ошо проектибиз азыр госэкспертизадан чыгып ошол жерде экен да. Сиз госэкспертизадан чыгып калса мына чыгат деп атат. Жардам берип койбосоңуз таза суудан өтө кыйналдык. Дагы маселеңиз барбы? Дагы маселеңиз барбы? Ушул эле маселе. Мына мен кагазга жазгам. Ошол тиги немен барын таза суу боюнча мына мен көзөмөлгө киргизип атып, ошол жактан проект инспектор документациясы мартан аркасынан түшүп атып, көп ошол проекттин барын киргиздик да. Ооба. Азыр мына ошол боюнча кандай иштер жүрүп атат айтып койсун. Саламатсыздарбы, урматтуу жыгачтуулар, урматтуу Тилек Кыдырмаевич. Жапасалды айыл өкмөт тарабынан туура текшерүү иш-кагыздарды даярдалып берди. Азыр биз таза департаменти биз азыр УКС түзгөнбүз өзүбүз. Биздин азыр УКСта кароодо. Жакында турда тендерге беребиз. Бул бизде титулда турат мүмкүндөчү. Андан башка да Актам, Аккоргон, Совет Булан, Падег айылдары биздин титулду списокто. Булардын баарын азыр айыл өкмөт бизге даярдап берди. Азыр бизде кароодо списокто. Кудай кааласа мунун баарын долбоорун тендерге беребиз быйылкы жылга. Давай, ошону болсо тезирээк киргизгиле. Мына бизге как раз келгенден бери тапшырма берип атам. Ошо проектлерди мантен тез арада берип, ошо проектлерди мантен экспертиза өткөндөн кийин баштайсыңар деп. Экинчи микрофон. Саламатсыздарбы, бүгүн жыйындын катышуучулары. Балтагулов айыл өкмөтүнүн караштуу Падег айылынын тургуну Бомурзаев Абдимиталмын. Мен ошо мулапыс боюнча кайрылып атам. Биздин мыйзамдын негизинде мыйзамды сыйлап эле алып документтештирип куруп алгандар болду. Андан тышкары мыйзамды сыйлагандардын баары 20 жылдан бери ошол огород ала албай жүрөт. Анын ичинде шахматы жайгашкан. Ушу мыйзамдын негизинде ушул биздин элге чечим берүүңүздөрдү суранабыз. Дагы барбы сурооңуз? Башка суроо жок. Эми бул мунапс боюнча өзүңүздөр билесиңер, 2020 жылга чейин басып алган жерлерин мартен биздин президентибиз айкөлдүк кылып, ошонун баарын мыйзамдаштырып берип атат. Ошого жобо бекитилген да. Ошо жобого ылайык болсо, ошонун боюнча биз мыйзамдаштырып беребиз да. Биз ошо биринчи тапшырган мезгилде 20 жылдан ашып кетти да. Документти биринчи тапшырган мезгилде ошо шахматый болгондор тамсалып алганда, мыйзамсыз тамсалып алгандар документти алып калды, калгандар албай калды да. Ошо боюнча документ акимчиликте бар, списка бар. Мына кайрадан списка түзүп атпайбыз. Азыр кайра акимчиликке башка жака учурап көрдүк. Темир Уулу Тасанович, өзүңүз көзөмөлгө алыңыздар, ошонун сунушун бериңиздер. Биринчи микрофон.
Микрофонуңуз күйгөн жок. Ат жөнүңүздү айтып коюңуз. Пашакожаев Касымхан деген. Birinci mesele mına özüңер келдиңер окшойт. Аккоргон Падек жолу. Бу жерде өтө жолубуз бузулуп кеткен. Ошону бир караштырып берсеңер. Себеби кыш мезгилинде birinci mesele. Хоп, экинчи меселе мышы биз азыр клубда арка ягында 1 гектар жерди алып калганбыз. Элди, жаштарды көйгөйүн жетиш маселесинде ГИК деген болсо, ошо бизге ошо жерге этаж уйларды куруп берсе, себеби жаштарды алиги маселе чечилип калат эле да. Хорошо, үчүнчү маселеңизди. Үчүнчү маселе, мына жакта бизде мектеп курулган, аябай жакшы сонун, бирок азыр мектебибизге балдар батпай атат да. Эски мектепке каттап, кичине жолда кыйнашып атат. Хорошо, түшүндүм. Ошону караштырып берсеңиз. Жол боюнча. Минтранс. Оло. Саламатсыздарбы, жыйынга катышуучулары? Саламатсызбы, Тилек Кыдырмаевич. Бул жол Узар Гүлстан жолу 18 км Дептин балансындагы жол. Эмки жылы титулга киргизебиз буларды. Быйыл эмки жылы титулга сунуштайбыз да. Ансына быйыл эң көп объем ушул жерде Алабука районунда 23 км асфальт бар. Хорошо. Эмдиги жылга буюрса келет экен титулга. Так, ГИК боюнча. Саламатсыздарбы, жыйын катышуучулары. Тилек Кыдырмаевич, аты жөнүм Жолдош Равшан Ашырлиевич, мамлекеттик ипотекалык компаниянын Жалал Абад өкүлчүлүгүнүн жетекчиси болом. Азыр могул жыйындан кийин калууңуздарды суранат элем. Азыр буга чейинки болгон жерде сурандык го. 10 миң дедиби? Киши кезекте турат жерде деп. Биз түшүндүрүп айтайын десем, 6 эле киши калды, 4-5 эле киши. Калсаңыздар, ушуну кенен эле түшүндүрүп берейин. Азыр муну биз бул жака үй салуубуз үчүн кишинин бизге кезекке турган саны көбүрөөк болуш керек. Мо айыл өкмөткө эмес, бизге именно ГИКке. Азыр мо Алабука району боюнча 222 эле киши бар кезекте. Эгер кезектүүлүктүн саны өссө, талапка жооп бере турган болсо, анда биз ал жагын караштырышыбыз керек болот да. Азыр акимчиликтен жерди даярдап коюштур. Мен сиздерге толугураак маалымат берейин, кезектин санын көбөйтсөңүздөр, биз ал жагын да караштырабыз да, сунуштаманы беребиз. Ошол себептен болсо, мына өзүңөр ГИК деп аябай көп маселени көтөрүп атасыздар да. Анан өткөн чогулушта болсо калыла десек болгон 3 киши калыптыр да. Мына бүгүн болсо тиги чогулушта 400 киши катышты. 400 киши катышты кийинки немеде азыркы бир чогулушта, бул силерге чейинкисине. 400га чейин, 400га чейинки киши катышты да, ошолордун баарында 400 киши менен айтып атабыз. Аякта мына канча суроо болду эле, ошол жактан жарымдан көбү ошо ГИК боюнча болгон да. Анан ошо ГИК боюнча деп анан калтырып уккула десе болгон 10 эле киши катышыптыр да. Ошол себептен мына ГИК боюнча силер өзүңөр заявкаңарды көбүрөөк берсеңер, буларда ошол жакта мына ушундай кишинин бар муктаждык бар экен деп жазылып заявканы баарын берсе, ошол себептен анан ГИКке үй салынат. Анан баягы эле бияктан тиги эптеп микрофонго чыгып эле кыйкырып коюп эле мени көрсүн дегендей эле кылып коюп кетип калат да көп кишилер. Ошол себептен силерге чын эле ГИКтен үй керек болчу, чогулуштан кийин калып жакшылап уккула. Ошондой эле мына банктын жетекчилери бар биякта, 2 банк. Элдик банк менен Айыл банк бар. Булар болсо атайын биякта келип, ошо биз менен чогулушта 1,5 айдан бери чогулушта жүрөт. Именно ошо элдер кандай кайрылса, кандай насыялар бар, жеңилдетилген, жанагындай кандай лизинг боюнча ала турган боюнча деп толук маалымат беребиз десе, бияка дагы кишилер келип качпай атат да. Бияктан микрофонго чыгып эле баары эле кыйкырып эле кетип калышат, а тиги жыйынтыгына келгенде эчтеке жок да. Ошол себептен мына чогулуштан кийин калсаңар, ошол жактан силерге толук камдуу банк боюнча маалымат керек болсо, же тиги ГИК боюнча маалымат керек болсо, мына силерге толук кандуу түшүндүрүштөрүн жүргүзүп берет. Мектеп боюнча. Саламатсыздарбы, Балтагулов айыл аймагынын тургундары, Тилек Кыдырмаевич, урматтуу президент. Бул Балтагулов айыл өкмөтүндө 2 мектеп бар, бир 500 орунду, бир 225 орунду, бир 75 орунду садик жана бир 120 орунду садик каралган. Каралды. ПСД да бар. Буюрса кирет. Болот атабы. Мына буюрса ПСДсы жасалып тур, ПСД проектный сметный документация. Буюрса кирет экен. Так, экинчи микрофон. Саламатсыздарбы? Что? Айтыңыз. Саламатсыздарбы? Мен Алапка айылынын тургуну Мураталиева Венера. Биз 19 жылдан бери стадион чекесинде семечка сатып ошакта камогум бар. Ошо кызыл линияга түшүп калыптыр да. Ошо кызыл линияга түшүп калыптыр. Ошондуктан
Соттун чечими менен айыл өкмөтүнүн аталган токтому жокко чыгарылды. Мен мыйзамды сыйлаган адам катары бийликтин талаптарын аткаруу макулмун. 2011 жылы там курганга арыз жазгам. Барып суруштурсам, арызым жоголуп кеткен. Мен жалгыз бой энемин, 4 балам бар. Мен сизди уктум, түшүндүм сурооңузду. Мындайда тияктан кызыл сызыкка кирип калсаңыз, biz аны мыйзамдаштырып бере албайбыз да. Анан жок, мен түшүндүм. Азыр мен айтып коеюн. Мен уктум. Айыл өкмөт. Мына буяктан болсо канча 19 жылдан бери иштеп аткан болуп атса, тияктан болсо башка жерлерден карап ижарага бергенге ошондой сунуштап бериңиздер. Атайын ушундай тиги немеден семечка сатам дейби? Семечка сатам дейби, кандай кылат дейт, мындай аябай бунун өзүн. Тилек Кыдырмаевич, бул Алабуга айыл өкмөтү бизде эмес. Ким анда, ким Темирболот Асанович. Сиз ошондой маселеңизди карап алыңыз да, анан ушул жактан болсо жана ижарага бергендей болот да. Жана кызыл китеби болуп алса, анан бияктан иштеп аткан кишинин кызыкчылыгын кетирбей эле жанагындай иштейм деп аткан боюнча, булар да налог төлөп атышат, булар да үй бүлөсүн багып атышат, ошол себептен буларга да жакшылап шарт түзүп бериңиздер. Биринчи микрофон. Айтыңыз. 28 январь күнү ушул жылы мен баламы милиция кызматкерлери группага чакырылып, мелкое хулиганство деп баламы чакыртырганда милициялар барып, бети башын көгөртүп милицияга алып барып, 2 сааттан кийин мага чалып барсам, скамейкада кушунан кетип, дагы наручникке кыштын күнүндө кар жааганда ошока койуп наручникте мен чакыртырды. 2 саат өткөндөн кийин милицияга арыз жазсын прокуратурага. Прокуратура тергөө жүргүзүп СМБге өткүздү. СМБ мына 5 айдан бери мени чакыртырып, ал тергөө жүргүзүлөк. Өлтүрүп койгондо эмне болот эле? Каякта Болдубу сиз сурооңуз? Болду, рахмат. Саламатсыңар, жыйындын катышуулары, УКМК подполковник Жорбеков. Бул эже айтып жаткан факт боюнча Алабуга район прокуратурасы текшерип кылмыш ишин козгогон, ошо кызматкерлердин үстүнө. Ал иш бизге облус прокуратурага февралда келген. Кылмыш иши боюнча тиешелүү иштер жүрүп атат. Ошол эле сотрудниктин баарын суралып атат. Ошол жакта свидетелдер суралып атат. Бүгүнкү күнү соттук экспертиза дайындалган. Тиешелүү ошо экспертизанын жыйынтыгы 15 күндө чыгат. Ошондон кийин сизге тааныштырат. Рахмат. Өзүңүз да ушу көзөмөлгө алып коюңуз жакта. Жарайт. Биринчи айтасызбы? Биринчи микрофон. Акимиятка, Министерство образования кайрылганмын. Сунуштагам мен единый форма боюнча. Мен жеке ишкер, производительмин. Мен предлагать этсем, мен сунушумду кабыл албай, алар только Нурай фирмасына беребиз деп монополия кылып алышкан. На какой основании тендер өткөрдүңөрбү, комиссия барбы десем, жок, бизде мондай токтом бар, мындай деп оңор эмес поддельный жанагындай документтер көрсөтүп, мага бут тосуп жатат. Ушу монополия боюнча мен Министерство образования Бишкекке арыз таштаганмын. Азыр каралып атат ошо иш. Сиздер да карап берсеңиздер, здоровая конкуренция кылып, элдин тандоосуна коюп берсе, потому что алардын формасын балдар кийбейт экен. Былтыры акча төлөшкөн, бирок балдар кийбей кошкон экен ол формаларды. Ошо менин суроом. Эми бияктан болсо жанагындай гос болуп аткандан кийин азыр немеде мектептер болсо жанагындай тендерден качып, тендерде болсо неме болот деп ошол себептен жанагы гос немеден алып атат, туурабы? Ким районо барбы? Аблано. Ошондой болуп атабы? Ошол себептен гос предприятиялар тигип атабы же кандай болот? Азыр бардык мектептерге бирдиктүү форма киргизилген, ал компанияларды мектеп же району тандабайт, ата-энелер өздөрү каалаганды алып бере берсе боло берет. Мына азыр тиги бул неге азыр неме кылды? Бул эжекенин арызын алгыла да өзүңөр толук кандуу жооп бериңиздер. Жарайбы? Так, экинчи микрофон. Урматтуу президент өкүлү жана сурага судьянын төрагасы жолдош прокурор Жолдош Аким. Мен айтайын дегеним, мени эң көңүлүм меселе менин граждандык укугум тиеленип атыр. 2017 жылы Акоргон
Kooperatifi elini çoğaltıp Süleymanov degen yetekçi жаңы kelip meni üstünden yazıp 2017 yılı bir tekşirişti. Bütün uyumun var mı? Emnen bolsa tekşirişti. Hiç narsa tapa alбастан prokuror заключение berip to'xtatdi. Andan keyin 20-yil tagı o'sha kezi tagı tekşirdi. Tagı tekşirishdi. Andan tagı tekşirib qo'yishdan tapa almasa prokuror заключение yazıp qisqartirildi berdi. Andan keyin 23-yil tagı qandaydir ne bo'lib KGB bu uyumni tintib soldi. Qarmalma qalatımda tintib soldi. Hech narsa tavala qilishgan yo'q. Endi shu Süleymanov degan shu dunyoni boshqaradi bu. Rahmat, bo'ldi so'rаңыз. Ikkinchi masala sudyaga bera turgan materialim bor. Beriniz. Berib qo'yingız. Biroq ne olur ekin prokuror? Ne olur masalasi? Табир жол саламатсыздарбы? Бир өзүнүн айтымына караганда 2017 деп атат. Эми 2017-жылды бул боюнча билбейт экенбиз да, бизде маалымат жок бул боюнча. ГКМ билесизби? Kim? Siz kimsiz? Ha, men o. Qanaqalıqda soldu Süleyman? Men bu kishi bilan hurmatli to'raga 5 yildan beri so'tishib kelyapman. Tak, bu kishi mashaynik. Hech narsa ish qilmagan. Bizga tandı, yerdi, uy bilasi bilan mench qilib olgan. Hozir Buna menda arzim bor, tayyor. Hozir 1 minut. Sottor but maga chechib atadi. Hozir qo'yib tursangiz. Hurmatli jiyinning qatnashchilari, bir-biringizde mashaynik, aferist, anan boshqa deb aytgandan kishini alыс bo'ldi. Хорошо. Бұл соттың неме сот айтқандан кейін тектен соттың немесі шыққаннан кейін аферист дейби, мошенник дейби қайсы статьямен қаралғаннан кейін ошондон кейін айтқанға силер укуктусуңар. Ага чейин болсо мына бул сизди кайра сотко берсе, сиз ошол жактан кайра жооп бересиз ошол сөзүңүз үчүн. Макул, мен ушулар менен 5 жылдан соттошуп келип атам. Булар бизге таандуу кооператив Деслет Кыргызстан кооперативинин жетекчисимин. Союз тарагандан бери жер үлүштөрдү бириктирип, мүлктөрдү бириктирип, кооператив бар үрөн жетиштиребиз. Бул киши бизге таанды жерди 2010-жылы жашырын жарышы протокол менен документ кылып өзүнүн күйөө буласына сатып, аялына сатып, мыйзамсыз 100 миң сомго сатып алып, 7 миллионго сатып атканын чыгарып алдык. Азыр биз ошону мына материал жазып келдим. Ушуну териштирип берсеңиз. Силер азыр ишиңе сотто карап атабы? Карап атат. Кайсы станцияда карап атат? Бизде жогорку сот, облус сот биз пайдасы чечем иштерди. Анан кийин азыр биз камакка алгандан кийин бу киши дагы 9га бөлүп сатып атат ошол жерди. Азыр так Алапкы район соты 2,5 бери жылдан бери сиздер уктук да, соттун төрайымы азыр айтып койсун. Мен арызымды албай атат. Дагы экинчи маселени бир айтып коеюнбу? Саламатсыздарбы, урматтуу жыйындын катышуучулары. Бул эки тараптын жарандык доосу экен. Мурдакы кооперативдин жетекчиси, азыркы кооперативдин жетекчиси экөөнүн ортосунда талаш болуп атат. Соттук иш азыр соттун өндүрүшүндө райондо каралып баштады. Чечимдер чыгартылат. Анан ким тарапка чыгартылып, ким макул эмес болсо, ошо облус сотко, анан кийин жогорку сотко чечимдер даттанып, ошол жактан акыркы чечимдер чыгат. Анан бул жакта биз азыр соттук процесс болгон жок. Ошон үчүн кагаздарыңарды, далилдериңерди ошо силердин судья карап аткан судьяга бересиңер. Биз жакка бербейсиңер. Биз анткени азыр чечим чыгарып бербейбиз да биз. Процесстеги отурган ишти карап аткан судья чыгарып берет. Бул жактан чечимиңерди, соттун чечимин талкуулабайбыз. Ошол жака барып сотко айтасыңар, тиешелүү документтердин баарын, кагаздардын баарын ошол иш карап аткан судьяга бересиздер. Birinci mikrofon. Саламатсыздарбы бүгүнкү жыйындын катышуучулары? Мен Төрөкулова Тажкан, Кош Тереге айылынан келдим. Жер боюнча 96 жарандын, батыр энелердин, жалгыз энелердин, ошондой эле жаңы үй бүлөлөрдүн атынан келдим. Биз Кош Терек айылынын тургундары 16-17 жылдары Чымчыкчар 2 кирпич заводдон 0,8 сотық участкаларды алганбыз. Ошодон бери жердин налогдорун төлөп келебиз.
трансформация болуп, мунапыс болуп, ушуларга чейин биздин документтерибиз туура болбой жатат. Ал жерде Чымчыкчар 1-деги бардык документтер бүткөн, биздин Чымчыкчар 2 конушубуз ошол жерге туташ. Азыр Чымчыкчар 2де там салып алгандар бар, фундамент куйгандар бар, бардын колуна документтери так, бирок ушуларга чейин биздин документтерибиз колубузга так берилбей жатат. Дагы маселеңиз барбы? Экинчи маселе, Баймак пост менен Алабыканын ортосундагы асфальт төшөлгөн, биздин Коштерек айылына алигичи асфальт келбей жатат. Ушунда бир карап койсоңуздар. Дагы барбы маселеңиз? Болду. Не болду эки айыл өкмөтү? Бул Алабыка айыл өкмөтүнүн жарандары бизге тиешеси жок. Тегим не болду эки Темир Атасанович? Бул боюнча менде маалымат бар, баягы биздин сиздердин баягы токтомдор жокко чыгып кеткен боюнча да, эже. Бул боюнча Тилек Кыдырмаевич мындай болгон, бардык райондук комиссия биринчи, экинчи этапты бүтүп көргөн. Анын алкагында 46 гектар жер трансформация катарына мунапыска барды комиссиядан өткөн. Кийин 31 декабрда кайра биринчи замдын сунушунун негизинде 16 гектарын калтырып, калган 30 гектарды жокко чыгарып салган. Ошол айыл өкмөттөр бирок буйруктарын берген. Бүгүнкү күндө бул боюнча прокуратура менен ишти жүргүздүк, облус прокуратурага жөнөттү. Мен ойлоп атам, азыр президентибиздин Адилбек Алиевичтин 2026 жылдын май айында чыккан токтомор, ошонун негизинде кайра мунапыска сунуштайбыз да. Октябрдын аягына чейин сунуштаган укугубуз пайда болуп калды. Бул жерде баягы комиссиянын бар чечимдери берилген, бирок кайра жокко чыгып калган да. Хорошо, карап чыгышат экен, берет экен. Асфальт эмне болду асфальт? Асфальт боюнча да ошо сунуш берилет, жактан тиги немеден Жок, бул жол 5,5 километр уже асфальт болгон. Дор сервис азыр Алабыка караван жолун басып атат, бүткөндөн кийин бул жакка өтүшөт. Бүткөндөн кийин барат экен, Ооба, буйруп турабыз. Экинчи микрофон. Мен снос боюнча келдим, Омошев. Жанагы Омошев Султан. Ошол Баймак Алабыка жолунда снос болуп атат да. Биз болгону зеленый зонада бар, тротуар да бар. Анан 2 метр болуп атыр да. Ошол жерде бир 10 чакты үйдүн артынан келдим мен. Анан азыр прокуратурадан өкмөттөн келишип атыр, жанагыла бус кыла деп. Эми ал жерде 20 жылдап, 30 жылдап салганбыз ошол үйлөрдүчү. Анан компенсациясы кандай болот, жанагысы кандай, ошону түшүндүрүп айтып койсоңор. Ким силер бузуп атасызбы? Ким 56 айлык боюнча ким? Минтранс. Кана айткылачы. Бул 56 жарлыкка туура келген бүт объекттер, аны бүт жергиликтүү бийликтер сыноо жүргүзүшөт да. Ошолорго жүктөлгөн. Жок, бияктан тротуар бар дейт, эмне себептен андай неме болот да? Тротуарлар эмелер кеңейтилгенде батпак азыр да бар. 3 метрден тротуар бар, жол ошол эле бойдон салынып атыр да. Ошол эле бойдон. Азыр мен сизди уктум, азыр бияктан жоонун калдык да. Кандай болот дейсиң? Жолдор азыр ошо тротуарларда кийинирээк түшүшөт, азыр бөлүгү реконструкция болгондо. Ошондо азыр реконструкция болот, Дагы кеңейтесиңер. Урматтуу жыйын катчылары, кызыл сызыкка түшүп алгандан кийин анан биз жөн эле бет тырмалык кылбайлык да. Бияктан болсо кайда мына көп эле жерге чогулуштарга барып атсак, баары эле тротуар, жанагындай арык деп сурап атышат да, негизичи. Анан силер ол жараны тауып басып алып кызыл сызыкка. Анан кызыл сызыкты басып алсаң, анан каяктан тротуар салат, каяктан арык салынат негизи. Ошол себептен болсо деп айтып, мыйзам иретинде аяктан снос деп айтылдыбы? Ошол снос боюнча иш алып барасыңар. Анан раз если кызыл сызыкка чыгып алсаңыз, силерге ким компенсация бермейли? Берилбейт аяктан. Жок, бияктан азыр жанагындай проектси боюнча болот. Ошол проект негизинде салынат. Биринчи микрофонго өтөрүк. Микрофон күйүп калачы, күйбөйт. Мен Safetbula айылынан келдім. Өзбекстан жараныман. 14 жыл бұрын Safetbulanga турмушка чыккам. 3 балам бар. Мен гражданство алайын десем, тил боюнча сертификат тесттен өтүү керек экен. Күйөөм азырда турмада, мени кароочумда жок. 3 баламга пособие да алмайм.
Болду да сурооңуз? Паспортум чечип бериңер. Сураныч. Болду сурооңуз? Сон. Каякта сон? Бериңиз. Жооп бериңиз. Саламатсызбы, Тилек Кыдырмаевич. Өзүңүзгө маалым, жана Кыргызстан жарандыгы боюнча мыйзамда кыргыз тили же расмий орус тилин билүүсү шарт чет өлкөлүк жарандар Кыргызстан жарандыгын алыш үчүн. А бул эжекеде кыргыз тесттен өткөн сертификаты жок, же болбосо өзүнүн мектептен же диплому болгондо орус тилин билет деген ал да жок болуп атат да. Мен эжеке менен сүйлөштүм эле, хотя 3 айлык болсо дагы орус тил курсун бүтүңүз, аттестациялык комиссиянын жыйынтыгы чыксын. Хотя 3-кө билсеңиз да орус тилин. Биз жөнөтөйлүү документиңизди деп күтүп атабыз. Мындай да, тиги урматтуу жыйын катышуулары. Мына бияктан болсо ар бир жерден мыйзам жобосу бекитилген, андай өздөрүнүн нормативдик право актылары бар да. Ошого ылайык иш алып баралык да. Анан өзүбүз эле жактан болсо талаптарга жооп бербейбиз, анан тигилер беттирмалык кылып эле келип эле тиги ар бирөөнү мамлекеттик кызматкерлерди күнөөрөгөн болбойт. Азыр болсо мына сиз болсо жанагындай курстар болсо мына сизге жобосун баардыгын түшүндүрүп бериптир. Ошонун баардыгын аткарып анан сизге сонун кызматкерлер жардам берет. Экинчи микрофон. Эми азыр сизге айтпаймынбы, аяктан болсо алардын жараны жок болсо ким сизге аяктан каржылап бере алат? Бүт баардыгын каржылап берсем мыйзамсыз болуп калат да. Ошол себептен тез арак жанагындай тиги курсуңузду баардыгын бүтүрүңүздөр дагы. Ошол боюнча мына сонун кызматкерлер берет да. Ким соцразвитие бар бу жакта? Соцразвитие. Соцпомощь. Эмне келген жокпу? Микрофонду бул немени көздөй каратпасаңар, караганда эле сразу тартып атпайбы? Анан ким урматтуу эжеке? Сиз болсо тиги Өзбекстандын жараны болгондон кийин бияктан эч ким сизге каржылап бере албайт да, мыйзам жол бербейт. Түшүндүм. Анан балдарым Кыргызстан жараны. Азыр болсо мен соцразвитияга айтам, ошол жактан кана ким сиз туруңузчу, бияктан алып айткылачы тияктан немеден. Ким? Жок, мына сиз азыр көзөмөлгө алыңыз да, кандай кылып тияктан пособиясын бете ушунун баардыгын карап берилет тияктан. Жанагындай тиги. Мен уктумда отпойм сизди. Уктумда отпойм, кечке ушундай айтышып отура бересиз бияктан. Кичине бири-бирибиздин жерибизди сактайлыкчы. Азыр мына тиги сизге сот зам чыгат да, ошол жактан түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Экинчи микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Мен Турдуулу Мухаммед Алапка районуна караштуу Өрт айылынын тургунумун. Мен айтат деген маселе Алапка Кировка жолунда Жагалмай фирмасы боюнча. Жагалмай фирмасы кылып аткан иштер боюнча кичине кемчиликтери бар да. Былтыркы боюнча ортодокой суу сактагычына жанынан жол өткөн, суудан толгондочу. Ошол жерден көпүрөнү кылып атканда бир адам каза болгон ошол жерде. Ошол эле жерден быйыл дагы бир адам каза болду. Себеп бардер коюлбаган. Ошол жол өткөн жанында суу толгондо, жол кеңейтүү болгондо мурункусу цементтелген бетин. Биз кайра кайрылуу жасканбыз, ошону кайрылуу болбостон ол жолдор чөгүп атат азырчы. Ана кийинки маселе ошол эле айылдын аркы коңшу айыл Кенкол айылынан. Кенкол айылынын мектеби жараксыз абалга чыккандан 5-6 километр окуучулардын азыр 1 жылдан ашып калды. Үштерек мектебине ташып атат. Ташкан себеби ошо Жагалмай али депке өткүзүп бере элек. Ошодон бизге да кайра кышында дагы кооптуу болуп атат. Элдин кайрылуу ошо мектептин болбосом ол жака каттабай эле бизге чатырларды алып, ошол жерде эле окусак деп элдин кайрылуу болуп атат да. Кийинки маселе Өрүктө айылындагы Бүчүр садик. Бүчүр садиктин уже бүт документтери бүткөн. Ошону титулный листке киргизип берсек суранабыз. Кийинки маселе жана айтылды эле Өрүктү сайдан келип аткан таза суу боюнча. Таза сууда келип аткан бизге мурда Өрүктү сайда жол болгон, жолдун астындагы эски таза суунун линиясы бузулуп, азыр эл арыктын суун ичип атат да. Жана түшүнүктүү болбой калды окшойт. Ошого бизге кече жакында эле келип иш башталды. Жастан бери элде кайра кайрылдык, акимге да кайрылдык, өкмөткө да кайрылып атабыз. Кече жакында иш башталды. Өрүктү сайдын линиясына биздин
Тиги неме боюнча жага алмай. Алар канча немеси бар да тияктан мөөнөтү бар да турабы? Мөөнөтү бар булардыкы. Булар ансына чоң проект. Азыр 81 километр биринчи слойду басып өтүштү, 51 километр экинчи слой. А бул объект пока бүтө элек. Бүткөндөн кийин принимать эткенде проект боюнча толук нелер жасалып аталат. Жо, азыр проектсин ким көзөмөлдөп атат? Силер көзөмөлдөп атасызарбы? Проектти ал жерде консультанттар бар. Консультанттарга силердеги немеде КДТПныкыда турабы? Технадзор. Алардын өзүнүн лаборатория полностью көзөмөлдөө. Ошо ким Темирбол Атасанович, сиз ошол жака жөнөтүп коесуз, силерге карайт да турабы ошол жолу, ошол жака силер болсо ошо немесинен жөнөтүп коелу, КДТП жана Кыргыздор транспортке жөнөткүлө. Ошол жактан болсо нормалар боюнча жанагындай тияктан жана сууга чөгүп кетип атпайбы, кирип кетип атпайбы, ошолор боюнча нормалар кандай экен деп ошол жактан тапшырмасын бериле, ошол жактан карап чыккыла да. Анан жанагындай тиги булардын болсо 3 жылдык немеси бар, мөөнөтү бар, ошол ичинде жанагындай тиги чөгүп кеткен жерлерди мантен өздөрүнүн эсебинен жасай беришет да. Анан депке өткөрүп берилек деген бул сөзү болсо ошол жанагы толук камдуу бүткөндөн кийин өткөзүп беришет да. Өткөзүп бергенден кийин толук камдуу анан деп болсо өзүнүн балансын алат да, ошол жактан ишти жүргүзүп коет да. Жана садик боюнча мектеп жана жараксыз болуп калган дейт да. Тиги эмне болгон? Сунушталган 2027-ге каралат турабы? А тиги садикчи? Тилек Кыдырмаевич, мен маалымат берип койсом, Өрүктү айылы боюнча тиги Кең Кол айылы боюнча ынтымак мектеби мен баргам. Ал жерге барып көргөнбүз. Ал жерде буга чейинки проектси бүттү, баардык УКС тарабынан салууга башталат деген. Бирок биз барып көргөндө эч кандай проектси бүткөн эмес экен. Жаңы проектсин биз даярдап баштадык. Быйылкы жылы 1,5 миллион өнүктүрүү фонддон каржыладык. Зам министр менен сүйлөштүк жана Талант Иманакунович менен. Кийинки жылдын проектсине киргизип бере турган болду. Бирок бул 2 жылдан бери балдарыбыз 120дан ашык бала ташылып окулуп аткан экен. Мен барып көрүп келдим. Бул боюнча кабардармын. Анан жана таза суу маселеси боюнча таза суу департаменти азыр бөлүп жерде турат, 162 миллион сом бул жерде. Сиздердин көйгөйүңүздөрдү мен 2 ай мурун барып уккам. Таза суу департаментинен да айтканбыз. Колдон келишинче жана устранить этип быйылкы жылы толук кандуу беребиз деп. Буга чейин жылына бир 6-7 миллион сомдон эле акча бөлүнүп экен. Быйылкы жылы көп акча бөлүндү. Результат болот да. Муну пока күтүп турсак, Биринчи микрофон. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar Padek ayılına. Urmatlı Tilek Kıdırmayevich. Men Padek ayılının turgunu Beymurzayev Canibek Azambekovich. Men surum Padek ayılında жайгашкан Токтосун Жоробаев номер 10 орто мектебинин директору Чиналиева Жаркынай тууралуу болмокчу. Бул эжеке кызматтык абалдан ашыкча пайдаланып, адилетсиз иш жүргүзүүдө. Менин келинчегим Беймырзаева Бактыгүл мектепте 4 жылдан бери иштейт. Киргенден директордун басымдуулугуна чыдап келе жатат. Сен сүйлөбөйсүң, сурой бергенге акың жок деген сөздөрү тынымсыз акча топтомойлор улам эмнеге деп сурап койсо эжеси правком Туманова Гүлзат бер дегенде бересиң деген. Мен түшүндүм. Бар дагы сурооңуз барбы? Дагы барбы маселеңиз? Ушунакай биздин мектепте ушундай басымдыктар көп. Жок, бар, уктум. Түшүндүм. Дагы сурооңуз барбы? Жок, башка. Хорошо. Тиги ким? Трудовой инспекция. Абланова. Тиги зама ким? Силер болсо да комиссия уюштурасыңар да, чыгасыңар, ошол жактан карап чыгасыңар, ошол жактан директор эмне андай басымдуулук кылат деп бүт бантен комиссия менен карап чыгасыңар да. Может, директордун аргументтери бар, ошон баарын карап адилеттүүлүк, акыйкат менен чечесиңер, түшүндүңөрбү? Экинчи микрофон. Assalamu alaykum. Men Oqqo'rg'ondan keldim. Oqqo'rg'on ayol hukumatida yashayman. Oqqo'rg'on qishlog'ida yashayman. Men opamning uyida yashayman. Yoshim 60 ga yetib qoldi. Opam 2009-yil o'tgandan keyin ejem o'g'lim balasin bizga olib kelib qo'ydi. U hozir uy qurib yashayapti. Men dag'i Bremenkada yashayman. U barcha uy o'zini atiga o'tkazib olibdir. Biz qizlarga hech qanaqa hech taka qolgan yo'q. Neveraga o'tib qolibdir. Menga hech taka bermayapti.
Men 4 aydan bir mehkemelerge baryanman. Hech qayda apam ham yo'q, biz ham yo'q, propiskada yo'qmiz. Propiskada yo'qman mana. Abam ham 2000-yildan beri hech kim yo'q. Faqat o'sha jiyanim uy bolasi bilan ko'chib kelib o'zini propiskaga qo'yibdi. Menga hozir hech narsa qolmagan. Shuni yechib berasizmi? Iya. Jana kim advokatning karşısında advokat qayerda ekan? Siz bu yoqqa o'sha nimani tushuntirib beringiz jana, advokat. Qanday ishlarni yurgizish kerak ekan deb. Birinchi mikrofon. Саламатсыз, урматтуу Тилек Кыдырмаевич. Мен Падек айылынын тургуну Буалима Мураталы кызы болом. Бул мектеп Токтогул Жорубаев мектебинин директорунун адилетсиздик иш боюнча келдим. Азыркы мектеппи, азыркы айткан боюнча мектеппи? Ушул мектеп, бирок менин темам башка. 3 жылдан бери бул окуучулардын билимин так баалабайт да. Анан мен кызым 3 жылдан бери алдап жүрөм. Азыркы айткан мектеп ошолбу? Ошондо эмне атасыз деген неме жок болуп атат дейсизби? Директордун такыр адилетсиз болуп атат дейсизби? 3 жылдан бери кызыма такыр эме болбойт. Эң жакшы мугалимдер өздөрү да билет. Эң жакшы окуган деп алдын айтылып жүргөн. 2 жылдан бери грамота деле сыйлык деле полный өзүнүн уруктугандарына берди. Хорошо, түшүндүм. Дагы маселеңиз барбы? Азыр мен кызым бул мектепке окуйм деп атат. Жок, дагы маселеңиз барбы? Жок. Андай болсо жана бул немеге айтпаган баласын деп эле айтканда буларга. Уктум мен. Азыр болсо тиги бул эжекенди арызын кашкыла дагы, ошол боюнча да текшерүү жүргүзөсүңөр да. Жана андай тиги 2 арыз менен ошо барасыңар да комиссия. Түшүнөрбү? Ошол боюнча жүргүзөсүңөр да карап чыгасыңар бар деп. Так, экинчи микрофон. Ассаламу алейкум, жыйын катышуучулары. Мен Актам айылынын тургуну Кочкорбаев Алимжан. Мен лизинг жолу менен мемлекеттен техника алып, элдин кызматын кылып келебиз. Мен 2023-жылы силосубошный комбайн алдык, двухрядный. Şu paytgacha иштеп келдик. Эми азыр 26-жылы 15-июндан тартып мага Северная таможнядан телефон чалып атышат. Келип отчет тапшырып кетесиз деп. Биз таможняга вообще барбаганбыз. Бул договорларды автомаш битирген и Айылбанк бизде документтер битирген. Мен Айылбанкка бардым, Данияр мырзага. Данияр мырза жогору жак менен сүйлөштү. Данияр мырза айттыки, ушундай ара-арадан текшерет экен, бир-бир деп, ушундай деди. Кийин департаментке Сапаралы экен алдына бардым. Ошо технадзор. Сапаралы экен ошо Бишек менен сүйлөштү. Мага чалган инспектор Бактыбек кызы Бурул нөмөрү бар. Сиз ошондо эмне ишкерсизби? Ошо. Я, сиз ишкерсизбиз. Тиги снос топ турган тиги таможня өтүп кеттиңиз, мен сиз сурооңузду түшүнбөй калдым да. Ошо азыр очакка лизинг алганбыз да, техника алганбыз лизингге. Мындай булар, маселен, Данярам билбейт да, мындай али мындай учурабаган деп атыр. Кеп, маселен, ошо таможняга келип. Хорошо, түшүндүм. Эми түшүндүм. Булар билбейбиз, эч ким. Мындай да, билбейбиз деген ал кутулбайсыңар да. Это незнание закона не освобождает от ответственности дейт да. Ошол себептен ишкер болуп баштадыңызбы, бүт мыйзамдарды окуп, мыйзам иретинен иштеш керек да. Анан билбейм деп койсоңуз эле кутулбайсыз да. Мына ким таможня? Саламатсыздар, Жалал Абад башчысынын башчысы Кадинов. Кагаздарын көрөйм, скорее всего, темир жолдун бачысында болуптур, оформлениясы. Кагаздарын көрүңүз да, ким Айылбанк. Эмне болду жактан? Силер лизингге алып аткандан кийин атайын силердин баарын реклама кылып атсак, эмне мындай неме кылып атасыңар тиги? Жакшы түшүндүрүп бербейсиңби иштерди? Кайсы жерден таможня немеси болуш керек эле? Таможня боюнча биз маалыматты толук бере албайбыз, эмне дегенде ал жерде өздөрүнүн тарифтери болот го. Бизде лизингде кандай алыш керек, бизде кандай процентмен кандай төлөнөт, ошол боюнча өзүнүн процедураны түшүндүрүп беребиз да аларгача. Азыр мына тиги Айылбанк менен сизге таможня түшүндүрүп берет иштерди. Ошол жактан кандай иштер жүргүзүш керек экенин карап чыгасыңар. Анан тиги ким неме, мына Айылбанк, Элдик банк мына силерге лизинг боюнча көптөгөн кишинин батын айтып атабыз да. Ошол жерден мына силер болсо баарын жакшы түшүндүрүп, мына таможнядан келгенде момунда пошлину төлөйсүң. Бул жерден болсо силер болсо жанагындай тиги өзүңөрдүн балансыңарга алсаңар, анда жана налогтун освобождать этесиңер деп ошол боюнча жакшылап түшүндүрүп менен жүргүзгүлө да. Основное средство киргизип алса, налогтон освобождается деп. Кийин болсо ал колдон туруп сатсаңар, анда кайра НДС төлөйсүңөр деп. Ошонун баарын жакшылап түшүндүрүлө да. Мен түшүндүрөбүз аны. Сөзүм акырын жеткизип коеюн. Биринчи микрофон. Assalamu alaikum. Men Savitbulun ayılda Akbar Mamurcan. 2009 yılı uylandım.
2016-yılı ajrashib ketdim. 2013-yılı tam salgam. Anan 2009 үйлөндүңүз, 2016 ажырашып атасыз. Ajrashib ketdim. 2013'te tam salgam. 16'da Rossiyaga ketam. Ошол бойдан bir kelip ketip туруп, 25'te kelam. Kelgende maga aliment deyişti. Tamam men jönüle taştap çıkıp ketkem. Boptur aliment bolsa tolayım dedim. Anan uyda dokumentке barsam 2023-yıl men Rossiyada yurganda to'xtam meni qo'limda turadi, biroq uy munapsda birovning nomiga o'tib ketadi. Birinchi jubayim. Shunday bo'lavi yo'qmi? Sizde tegi ajrashqanda ajrashuv degan nemеңиз бар да, турабы? Siz расторжение брака деген. Бар. Анан баракка деген болгондон кийин сыяктан болсо теги алимент төлөш керек. Алименттин убакыты сааты келбесе, жанагындай төлөп жүрүрсө 200 миңден эле 300 миңден эле ашып кетсе камап салат. 200 миңден болчу эле. Bir жылдан ашса камалат. Үй жайыңыз болсо, ал кимдин атында эле, сиздин атыңызда эле. Токтам менин атымда турат. Бирок мунапста 25-yıl бирөөгө өтүп кетет. Тактап маалымат берели, 2025-жылы Мунапска кандай өткөн, бир сере тактап көрөлү. 23. 23? Тактап чыгаланда. Биздин балдар жазып алгыла, карап тактап берели. Алимент боюнча сиздин ишиңиз райондо каралып, бир жыл апробацияга кесилиптирсиз. Анан азыр облус сотко даттаныптырсыз, каралууда. Анан мүлкүңүз боюнча бул жакта адвокаттар бар, ошолорго суроо бересиздер. Судьялар консультация бербейт. Адвокаттарга кайрыласыз мүлкүңүз боюнча. Адвокат. Ортада өкүл турган, 150 миң акча берейин десем, жок албайм, мага 300 миң акча алып келесиң деп болдурган. Алимент боюнча канча карызыңыз болсо, ошончо төлөшүңүз керек. Мына бияктан адвокатка барыңыз, адвокатский туура түшүндүрүү барын көрсөтүп берет. Экинчи микрофон. Саламатсыздарбы? Менин көйгөйүм, мен Жабасалды айылынын тургуну Бүркүтбаева Токтокан боломун. Кызымдын атасы 1,5 жыл болуп калды, өтүп кетти. Анан эми ошол жерден кызыма эми ала албай жатырык да, мындай үйдөн тиешесинчи, участкадан үйдөнчү. Сотко кайрылсак, ал жерде отургандар мени киргизбей койду. Адвокатка бар деди, Адахан дегенге барсам, нотариуска бар деди. Ол жактан бир кагаз алып кел, сотко кире турган болуп деди. Нотариус документиң болбосо мен карай албайм деди. Ошол мен 1 жылдан бери сарсамын да, жүгүрүп ала албайм. Ошондо сиз жолдошуңуз өтүп кетти, ошол жолдошуңуз кызыңыздын атына берем деп атат үйдө, туурабы кызга? Берем дебеген. Анында башка аялында эркек баласы бар. Анан ого акеси эме кылып атат, бир тууган акеси бар, ошол эгелик кылып атат да, бербейм депчи. Соттун төрайымы жооп берип койсоңуз. Айтып коңуз. Бул өзүңөрдө жеке талаш болот го дейм, талаш баштала элек экен даже. Сиз бул жакта көп адвокаттарга барып, юристтерден консультация алып, анан иш жүргүзөсүз мындан ары. Бардым, барсам олар документиң болбосо карай албайм деп. Анан соттор деле документтер менен карайт. ОЗЭК сөз сөз менен соттор жарандык иштер боюнча, административдик иштер боюнча жалаң кагаз менен карала турган иштер да. Күбөлөрдү сурабайт, жарандык көпчүлүк документтер, далилдер кагаз түрүндө болуш керек. Сиз азыр жана Минюстун астында адвокат бар бекен, ошо кайрылсаңыз мына бияктан каякта Минюстун астында ким жүрөбү жана ким? Адвокат. Ошого сиздерге бирөөсү бияктыкы райондук чыкта, областтычы. Ошону азыр жолуктуруп койгула, жолуктуруп койсоңуз ошону толук кандуу түшүнгөндү иштемелер жүргүзөт да. Биринчи микрофон. Маматкулов Алыбжан, Аккоргон айыл өкмөт, Аккоргон айылыдамын. Уке менде эките көйгөй бар, элди көйгөйү. Биринчиси мына акиман билет. Şu паркты жаныбызда тротуар жок. Кечинде барсаң өтө албайсың. Эч şu akimam aytты, октябрда аягына чейин бүтүрүп берейин деди. Şu колуңан келсе şulay берки айды аягына чейин бүтүрүп берчи тротуарды. Эл жүрө албай калып атыр. Жай күйө. Элдер көбөйүп кетти. Daha masaleniz var mı? Так, экинчи маселе şu beni көйгөйүбүздү şu мен Аккоргон элинин намыдан сүйлөймүн. Бизде сайыстуу маалынага чалдар неме болсо болсун, biz Aktam ayıl hökümetinden birge bolойлу. Ayıl hökümet Aktam'da kala versin deyip ayakı köçürüp koydum. Ben bir çaldardı jaman deyişke akımam yok.
Эми актам айылык өкмөтүнө баргынга чейин, бу токтогул алиге баргынга чейин элдер бир күндө 1000 сом таратып барып келип атыр. Бир барганда жумушу бүтпөй атыр. Шуну элди калырак жерине алып берсең, болобуз президенттин суланч кылып. Дагы барбы сурооңуз? Башка суроом жок. Эмне болду эле? Бул жерде тротуар боюнча негизгисинен сиз айткан мөөнөткө бүтүрүп берген. Октябрь дедик эле, биз жылдырып эртелетип бүтүрүп берели. Анан экинчи маселеси АТРде 2 айыл өкмөттү кошкон, ошонун бул жака дейт. Мен байын элдер менен келип жолуккам. Айыл өкмөттүн кызматкерлери 2 күн, бир жумада 2 күндү ушул жерге келип, сиздердин мардымыңарды угуп, айыл өкмөт ушул жерде иш алып барат дегенбиз. Бул боюнча азыр бардык документтер электронный болуп калган. Баягы айыл өкмөткө келип бир такташ үчүн эле келбесе, калган маалында электронный алса болот. Ооба, туура бул. Эми АТРден кийин кошулгандан кийин президентибиздин, жогорку кеңештин бардык мыйзамдары менен кабыл алынган, эми кайра бөлө албайбыз да. Экинчи микрофон. Саламатсыздарбы? Мен Жапасалды айылынын тургуну Шатманова Бурулканмын. Мен бул жерге эч кандай мындай кемчилигим айтканы келген жокмун. Мен болгону эме ыраазычылыгын билдирип койгум келет. Биздин айыл башчыбыз эме да, айыл башчы дейм да, айыл өкмөтүбүздүн башчысы Касымбеков Пармакул Жакыпбековичке. Азамат жигит. Сизге сурандыбы? Жок, мен өзүмүн жүрөгүмөн. Мен пактакор деле эмесмин, мындайча айтканда да. Просто өзүмүн ыраазычылыгымды билдирип койгум келет. Рахмат. Аябай сонун жигит. Абдан башка жака которуп алып кетип калбагыла. Сураны. Рахмат. Биринчи микрофон. Администрациядан чыккан бала. Булбу? Фамилиям Сулайманов, Аккоргон айылы Кыргызстан 10 жыл кооперативинин башчысымын. Биринчи маселем бүтү, экинчи суроом бар. Биздин айылга Алабука сайдан 5 айын арылап туруп, Фрунзе каналынан суу келет да. 3 жылдан бери ушу долбору бүттү, проекти бүттү, акча которулду дейт, şu бетондаштырыш боюнча. Şu иш токтоп калды, эмне болду şu боюнча бир жыйынтыкта берсеңиз. Дагы барбы маселеңиз? Жок болду. Эмне болду эле, ким? Суу. Суга түсүү. Район жооп берип койсун. Бул ички чарбалык каналы бизге жагал эметти, биз муну уже долбоорго жөнөтүп атабыз да. Алмаз Мамаджанович, сизге акыркы жолу предупреждение. Если сизде ушунтип айылык немеси район жоопкерчиси болсо, районго представление берем да, ошо областтын жетекчиси болгондо. Түшүнүңүзбү? Биякта маалыматтын баарын тең келип аткандан кийин тактап келиңиз да. Германия тияка бересиз, бияка бересиз. Мен атайын областтын жетекчиси деп берип атпайм сизге. Кандай элейсиз сиз? Долбоорлор баары тең бүттү дейт, ким айыл өкмөт. Эртерээк өткөзүп берели. Фрунзе каналын бүтө элек. Өткөзүп берели, тезирээк. Баары тең өткөзүп берип, биякта баштасыңар. Мактаганга татыктуу болду. Экинчи. Аккоргон айылы Мырзабеков Тыныбек. Аккоргон Жапасал жолун бизге оңдоп бериш суранабыз. Иә. Аккоргон Жапасал жол бар да. Ошо жолду жылыга сел алып кетет. Толга каттайбыз. Бул өкмөткө караван ошол жактан чыгып кетет Аккоргон тикке. Хорошо. Болду да сурооңуз барбы? Бир суроо, ушу Аккоргон Алабукадан кийинки орунда турат население боюнча спорт комплекс жок. Кышта балдар каерде ойношун билбейт. Ошону элдерди сурасын деле айтып койду. Кийин дагы бир суроо. Биздин жаңы мектеп курулуп атат. Бүттү, Кудай кааласа сентябрда ишке түшөт. Ошонун жанында детсад курулуш керек эле. Ошо дайынсыз жок болуп кетти да. Проектке киргизип Хорошо. Болду? Жол боюнча. Ички жол боюнча эмне болду, ким? Айыл өкмөт. Ички жол боюнча азыр ПСД даярдап атабыз. 1 километр 800 метрге. Андан кийинки айылдагы садик боюнча азыр айылда 3 садик бар. 3 садик иштеп атат. Анан азыр пландаштырып атабыз дагы ошол калктуу конуш көбөйгөндүктөн дагы проектти жасап турабыз. Ким Аблано, Зама ким? Укс карап чыгасыңар да, ошо садиктин муктаждыгы бар экен, жок экенин айтасыңар. Ошондой эле спорт комплекс боюнча эмне болот спорт комплекс? Спорт комплекси боюнча спорт комплексин азыр курууга мүмкүнчүлүк жок, бирок эме ошондой эле бияктан ким? Укс Аблано жана анда спорт немеси канаки Алкановдун немеси келдиби? Зам келдиби? Спорт боюнча да ошонун немесин кошкула, комиссия карап чыккыла да. Мини футбольный поле боюнча быйыл жергиликтүү бюджеттен жасап беребиз, крышасын жаап туруп. Мини футбольный поле? Хорошо, давайте.
Экинчи микрофон. Бирден сүйлөдү, экинчиде. Барбы экинчи микрофон? Саламатсыңарбы? Мен Падегайдын тургуну Жолдошев Кубанычбек. Мен участка боюнча кайрылып аттым эле, 44кө чыктым, участок жок. Биздин Падегайдын берсеңер. Дагы сурооңуз барбы? Жок, участка боюнча. Участок боюнча мен жана жогоруда айтып кеттим, бизде азыр участок деле жок. Түз жер жок да. Азыр ошо ГИК программасы боюнча чогуу иштеген калыңызда кеч ора түшүндү иштемелерден жүргүзөт. Негизи алып койгондор бар, мурда иштеп алып коюп, азыр миллиондон сатып атат айылдачы бизде. Ошону текшерип берсиңер айыл. Хорошо, ты прокурор. Арыздын алгыста ошо боюнча ишти жүргүзүңүз. Биринчи микрофон. Assalomu alaykum. Men Safetullan Aynan Orifjon qizi Rayhona. Alabuqa jana Japasal жолунда men atam кырсыкка учураган. Japasaldan келе жаткан БМ русумдагы уна атамдын кетс унасынын үстүнө түшүп, семейный авария кылган. ДТП, чоң ДТП болгон, аны ошол кезде деле больницага алып барышкан. Ошондон деле эч ким келген жок, кабар деле алган жок. Эмне болду деп уруп кеткен деле келген жок. Апам өтүп кетти кече жакын. 3 ай болуп атат, эч ким бизди кабар деле алган жок. Экинчи маселем, апам өтүп кетти, 7 адам больницада жүрдү, бардыгы өзүм семьямдан. Эч ким караган жок, биз ишибиз Алабукага бардым. Маракеси деле өттү, бардыгы өттү. Барсам, сиздердин ишиңер Алабукада эмес, сиздердин ишиңер башка жакта деди. Каякта десем, Жалал-Абадка өткөрүп салынган деди. Манаска деди. Анан мен биз өзү ооруп жатса кантип ал жакка өтүп кетет, ким жазды арызды десем, билбейм, мен өзүм жөнөткөм деп ошентти. Тергөөчүлөр деле аны областы деле Алабукада деле карап берген жок. Биздикин республика карап беришин суранам. Азыр тиги роуда эмне болду эле? Мына азыр областын прокурору жооп берет. Саламатсыздарбы? Сиздин баягы жакындарыңыз кабылган ДТП УД тарабынан текшерилип жатат. Бүгүнкү күндө соттук автотехникалык экспертиза даяр эмес. Ошонун даярдыгы менен акыркы чечим кабыл алат. Азыр акыркы чечим кабыл ала элек. Убактылуу иш козгоодон баш тартылган, убактылуу. Мен өзүм жеке контролго алам, мага келиңиздер, мен обул прокурормун. Ош жердин жыйынтыгын чогуу карап туруп, жыйынтыгын чогуу. Канчада чыгып калышын деле айтып коюңузчу, 3 ай болуп атат. Эми ал жер мындай да, ал жер бизге баш ийбейт, ал ГЦСК деп коет. Ал жерде көп автотехника эмелер экспертизалар келсе, ошонун карап туруп анан чыгарат корутундусун. Хорошо? Азыр пока тиги сабыр кылып туруңуздар. Экспертиза даяр болгондон кийин анан дагы карайбыз да. Үчүнчү суроом деле бар. Үчүнчүсү адам өлтүргөнгө деле мыйзам жөнүндө бергилечи. Атам өлтүрүп беймарал 2 адам өтүп кетти, беймарал жүрөт. Же бизден кабар алган жок өтүп кеткендер. Мына тиги областын прокурору өз көзү менен алат, сизден ошол жактан байланыштырасыздар. Азыр чыгып алып, ошол жактан арыз немеден кабарлашып аласыздар, контакттын телефондун алып аласыздар. Экинчи микрофон. Саламатсыздарбы? Тилек Кыдырмаевич, мен Кызыл Ата айылынын тургуну, атым Мамадалы, фамилия Майлчиев, пенсионермин. Дагы деле Ким өткөзүп турсаңыз, азыркы мен үнүбүздү укканы келгениңиздер үчүн рахмат айтам. Экинчиден Сайыз Рахматоварында 1977 жылы 77-чи неме менен токтом менен мага 1 гектар 23 сотук жер бөлүнүп берилген эле. Андан бери ушул мен налог төлөп эле жүрөм. Менин жерим 30 сотукка арыктап кетиптир да. Же фосфор бербегенминби, же азот бербегенмин билбейм да мен. Мен барып 2 жыл болду. Айыл өкмөттөр алмашты. Парман азыркы бала Алабука районунда ошондо жер адизеле мен барганда. Былтыр барганмын 16 июнда 25 жылы. Номерин койдуруп келгенмин Актам айыл өкмөтүнө. Ошондо текшерип беребиз деди. Алар эмне деди? Алабукага Мамкоттого барасыздар деди. Мамкоттого барсам, Мамкотто биз чече албайбыз, сиз кайра Актам айылына барыңыз деди. Айылга барсам, акимиятка жөнөттү. Акимиятта эмне дейт? Мамкотто билет муну деп кайра жөнөттү. Мамкотто барсам, GPS аркылуу текшериш керек. GPS-тин ар бир текшергенине 13 адамдын өзүн төлөй турган болсом, мен
10 адамдыкы 70 сомдон болсо 700 000 1 миллион акча төлөйт экен. Мен 1 миллион акчам болсо Түшүнүктүү. Түшүнүктүү. Ооба, түшүнүктүү. 1 гектар жериңизден 30 соткаңыз баягы жок болуп кетип атасыз да. Айыл өкмөткө кайрылдыңызбы? Кайрылганмын. Айыл өкмөт маалымат бериңизчи. Тура бул киши 2024-жылдан бери кайрылат. Жеринен ченеби үчүн бул кадастр мамлекеттик мекемеси аркылуу ченеп чыгарыш керек. Андан азыр биз төлөп бере турган болсок, кичине бул жеке менчигиндеги үлүш жери мыйзам бузуу болуп калат. Ошондуктан буну өзүн кадастрга жөнөткөнбүз. Кадастрдан ченелип такталып берсе, андан кийин ошо барып туруп өлчөп тактап беришет. Кадастр маалымат бериңизчи. Ченеп бердик, туура 30 содок кем чыкты. Анан айыл өкмөткө айттык, ошо контурдагы ат уулдардын баарын чогулткула, общий ченеп, баарын казыгын кагып берейли дедик. Ошол жумушка жете элебиз. Канча сом болот ошонун баарын ченеп? Сом нормативный цена бар, GPS аппаратыбыз бар. Канча болот? Азыр айта албайм, ченегенде аппараттан чыгат. Ориентир айта аласызбы? 20 000 сом, 100 000 сом, жок, 500 000 сом, канча болот? 500-700 000 деген сөз жок бизде. Канча болот? 14 адам бар ал жерде. 14-тун бардыгы бириккенде 7 гектар жериңиз бар дегенсиз, туурабы? Ошонун 1 гектар сиздики экен, 30 содуңуз кем чыгып атат. Жаныңыздагылар өтүп кеткен. Баарыңар чогулгула, ченеп, ордуна коюп берейли десек, чогулбай атат. Мен аларды Айыл өкмөткө айтылганбы, билет, курсы. Сиз кайрылдыңызбы? Айыл өкмөткө, госрегистрге да кайрылдыңызбы? Бизге кайрылган. Талайга да кайрылганмын. Кат жүзүндө? Парманга да кайрылган, парманга акимиятка да кайрылган. Акимият эмне деп жооп бер десеңиз, акимият айтат. Так, район прокурору. Бул жак айтат. Сиз прокурорго барышыңыз керек акырында деп айтылды. Эмнеге? Хорошо, хорошо. Акча төлөбөсөңүз булар текшербейт экен. Бизге кайрылган, биз GPS менен ченеп бердик. Арыз менен кайрылыптыр. Арыз менен айыл өкмөткө да кайрылыптыр. Кимге да кайрылыптыр. Мен түшүнүүм боюнча бул өзүң проблемаң, өзүң чеч, канча чечсең өзүң чеч деп мындай кайдыгер мамиле кылып койгон да. Ошон үчүн кандай текшерген эки арыз тең аласыз, текшересиз. Ушу мамлекеттик органдардын баягы кандай ушул жарандын арызын кантип караган. Анан кийин жол жобосун көрсөтүп туруп ченеттирип бересиз. Макулбу? Жарайт, уктубуз. Хорошо, мына районго прокуроруна келесиз, арызыңызды жазасыз бул жерден. Хорошо, рахмат. Анан сен муну чогултуп кел, тигини чогултуп кел деп жакшылап түшүндүрүп бериш керек да. Иә, анан тигил неметпей, тигил жакшылап сүйлөштүрүп, келгиле, момундай деп, мына билбейт экен, өзүнүн укугун эчтекесин билбейт. Бири-бириңерге тигил эме жиберип шылтап отурасыңар, же маселеси чечилбейт, 30 соток бир топ жерде бул. Мына өзү айтып атат, көрдүңүздөрбү? Бул түздөн түз мына мамлекеттик органдар кайдыгер мамилеси. Арыз жазыңыз, именно ошо госрегистрдин ишмердүүлүгү боюнча, айыл өкмөттүн ишмердүүлүгү боюнча биз текшерип туруп сизге жооп беребиз. Түшүнүктүүбү? Арызыңыз боюнча эмне кылды? Кантип сизге баягы арызда каралган дооматтарды кантип чечип берди, кантип чечип берген жок. Биринчи микрофон. Assalamu alaykum, hurmatli mehmonlar. Olibqi rayoni Padik aynidan xush kelibsizlar. Men o'zimni tanishtirsam, Olibqi rayon Oqqo'rg'on ayilining o'qituvchisi bo'lib 51 yil ishladim. Maqsad men och qolganim yo'q, yalang'och qolganim yo'q. Ilm uchun, yurtim uchun, bolalar uchun, kelagi uchun mehnat qilyapman. Mana men birinchi 24-25 o'quv yillarida mana bu Oqqo'rg'on okrugini yangilash bo'yicha Boltag'ulov atindan okrugga aylantirdi. Biz 25-yilda bir necha marotaba majlis o'tkazdik. Majlisda hech qanday qishloqni talabini qondirgani yo'q. Oqqo'rg'on okrugida 28 ming aholi bo'lsa, rayonda 2-o'rinda turamiz. Oqqo'rg'onda 10 ming aholi bor. Katta kishi bo'lib 10 ming. Mana biz uzoqlashib ketdik. Men qarshi emasman. Chunki 25-yilda qonun bo'yicha jumasini 2 joyga kelib turib, Oqqo'rg'onda ish qilamiz deb aytgan edi. Bu narsa amalga oshgani yo'q. Eng uzoq
Bayastan ayılı, Akkargan, Kışlağı, Podagalı, Sebetbel Mazar örtesinde 28 min ahali var. 28 min ahalinin 10 mingi Akkargan Kışlağı'da. Ben 25. yılı aprel ayında Akruk, Aktam aylığı köçürüldü. Köçülüyanda çoğul işte 40 min böldü dedi. Şimdi 40 min böler, biz karşı emasmiz. Lekin Akkargan aylığı köp kılali onalar, kişiler, Qarg'oncha mana madaniyat qishloqdagilar qiynayapti. Mana yuqoridagilar aytdi, Oqtom ayliga borishi 1,5 ming puli bor odam bor edi. Bir kun vaqt ketadi. Mana shu shaxsiy boshlasa bolalar bor edi, keladi. Men talab qilaman. Oqqarg'on Rahmat. Şu ATR'nin yerleri boyunca masale bolуп атат да, мен туура түшүнсөм. Iya. Айлык мөтү Кодбекович. Бул жерде мындай болуп атат. Эже. Бул киши өмүр бою агарып тармаганда иштеген, мен өткөндө келип жолугушуу кылганбыз. 2 ай өкмөттү бириктиргенде центрди буяка кылып бериле деп суранып атат. Ошол элеби? Ошол боюнча. Бул боюнча ай өкмөт бир жумада 2 жол келип турат. Урматтуу жыйын катчылары, ушул боюнча көп маселе болуп атат бүт жерде. Бул маселе Кыргыз Республикасынын мыйзам менен бекиген. Мыйзам болгондон кийин баарыбыз аткарууга милдеттүүбүз, бүт баарыбыз тең. Ошон менен точка коюлду. Эч кандай жерлер, айыл өкмөттөр аттары өзгөрбөйт, мыйзамды жерлер жылбайт. Мыйзам менен бекиген, мыйзамды баарыбыз аткарууга милдеттүүбүз. Все, точка. Эмки мамиле. Эмки экинчи микрофон. Суроо бериңиз. Катуураак. Чоңойтуп куруп бериши алар бекен. Ушу тууралуу Катуураак айтыңызчы, улган жок, эч улган жок. Az tile kıdırmaya az gelir, telefon menüsü öşü otasız. 1-2 minutта gelir. Berber soruңузду. Мен Актамайынан Абдулаев Анарбек. Ошо жашоочулар менден суранышты, барып айтыңчы. Медпунктубузду бир чоңойтуп берер бекен, баягы курулушун шартка ылайыкташтырып. Нени? Медпунктчу. Медпункт. Так. Бул биринчиси, экинчиси. Биздин баягы маданият үйүбүз бир өтө эле начар абалда да, ушунда жаңы курулуш болор бекен. Көркүн кетирип тур даже айылыбыздан деп. Эми үчүнчү суроо жана бизде быйылчы дыйкандарды мөндөр талкалады да, талкалады. Баягы Сайыздын учурунда пушкалар менен атып, мөндөрдү жамгырга айландырып турчу. Эми ошондой шартты түз алабы же түзө албайбы, бизди куткара алабы мөндөрдөн? Ушуну да бир сурап көрүңчү дейишти да. Эми ушуларга кандай мен барып айтамын. Ошо. Суроом ошо. Так, ФАП боюнча ГСВ же ким жооп берет? Координатор. Муктаждык барбы ошо ФАПты чоңойтконго? Iya. Саламатсыздарбы? Урматтуу тургундар, Турсбек Кутбекович, ооба бар, 5300 населениясы бар, анан ФАПтын эскилиги жетип калганда. Баланс айыл өкмөт болгон үчүн жергиликтүү бийлик менен кат жүзүндө жазышып, неме сунушталып атат буюрса. Так, хорошо. УКС. ФАП. ФАПтарды бизге карабайт. Биз мына маданият үй жагын барып карап көрөлү. Эгер чындап муктаж болсо, сону Айыл өкмөт. сунуштайлы. ФАПты чоңойткон боюнча. Туура, ФАПты чоңойтуу боюнча жарандар келип кайрылган. Азыр биздин бюджетибизге байланыштуу быйылкы жылы ПСДсын даярдасак, капиталдык ремонт кылып беребизби же башка сылабыз базып карап көрөбүз. Анан клуб боюнча клубту азыр айыл өкмөт боюнча 4 клубту бузууга, эскилиги жеткенден менен бузууга документтер даярдалып калды. Буюрса 15-20 күн ичинде бузуп, жаңы клуб салуу боюнча ПСД даярдайбыз ошол жерлерге. Рахмат. Жанагы мөндүр анпын деп атабыз. Эми тийиштүү органдар азыр сиздин сурооңуздун бүт баары протоколго түштү. Ар бир тигил сөз сүйлөгөн жарандын ар бир маселеси каралат. Сизге бул боюнча отдельно дагы жооп беребиз. Мен азыр бул жерде азыр
Бул жөнүндө кандай жооп берерин да, ким жооп берерин да билбейм. Баягы мөндүр урса, ошол жанагы тигил бомба менен эме менен атып дедиңиз. Пушка менен атканда. Пушка менен атып. Пушка менен көптөн бери эч ким ата элек, эч ким карап туруп беребиз. Сайдыр азал болгондо токтоду да, эми Хорошо. жандандырса болобу деп. Ким айыл чарба боюнча кандай иштер жүргүзүп атасыңар? Ким бар? Айыл чарба боюнча. Иә. Берчи ти. Саламатсыздар, урматтуу Тілек Кыдырмаевич. Бизде азыр 1450 гектар жерде 11 майда мөндүр урган. Андан кийин 19 майда дагы 280 гектар жерге мөндүр түштү. Анын баарын эсеп алынып, анын ичинен ошол жүгөрү, анан кылкандуудан эгиндер кеткен жерлерди жаңылоого мүмкүнчүлүк жаралды, бирок үрөндү бардыгы өздөрү табышты. Дотациядан үрөн айтканбыз, эч ким алган жок. Анан башка эме жок. Мына урматтуу жыйын катышуулары, бияктан болсо именно ушундай жанагындай мөндүр болобу же кайсы болот экен, анысы болсо эми Кудай Тааланын эмеси экен, тиги табигый кырсык экен ал. Ошол себептен болсо мына башка культуранын эккенге деп мына дотация марты берип атат. Ошол силер болсо ошол боюнча силер маалыматты жакшылап берсеңер элек да. Азыр ошол жана убакытты өткөзүбөй, ошол боюнча иштер жүргүзүш керек да. Жанагындай тиги немеге жарабай калдыбы, тиги мөндүрдөн каккандан кийин эчтеке жарабай калдыбы, ошол боюнча кайра башка культура ээп кетиш керек, туурабы? Туурабы. Ошол себептен силер жана толук камдуу маалыматтарды жакшылап берген элге. Эл да түшүндүрүү иштерин бар тең билсин дагы, алар да ошол эле жана бир эле культуранын 1 жылдык немесин эмгегин текке кетирбеш керек. Түшүндүңүзбү? Силер болсо ким жанагындай жаран кайрылды го, ошол жактан болсо жанагындай мөндүрүңөр боюнча жарабай алган болчу, азыр болсо башка культуранын тезирээк эккенге мына дотацияда турган боюнча бергенге силерге жардам беришет. Биринчи микрофон. Саламатсыздарбы ушул жыйындын катышуучулары? Мен Ашырбек Мамасыдык, ушул Падег айылынан болом. Мен биринчи көргөнүм ушул Падег айылында, могу новостройкаларда көчөлөр жаган-жаганда ылай болуп, окуучулар мектеп келгенде кыйналып атат. Ошонун ичине айыл өкмөттөн өтүнчүм шагалдап койсо. Анан экинчи өтүнчүм могу элдер айтып атат, айыл өкмөткө барганга кыйналып калды деп. Могу Алапка районунда Падег Алапка маршруту бар. 9:30-да Алапкадан чыгат. Мурда келип Падегтен кайтып кетчү айланып Актан менен 9:30-да келип. Азыр келип 10:20-да Падегтен кайтып кетет. Ал маршрутту Падегтен кайтарбай Актан менен айлантырыш керек. Элдин көйгөйү бир жага чечилет. 10-да Кербен Алапка маршрут өтөт. А 20 мүнөттөн кийин Падегтин артынан пустой эле кетет. Ошону Актан менен айлантырыш керек. Анан үчүнчү маселе. Мен Актан Баймак таможенный маршрут айдайм. Баймакка барганда тияктан элдерди таксистер, нелегальный таксистер, документи жок, патент, лицензия эч нерсеси жок. Мен машинама чыккан жеринен сүйрөп түшүп кетишет. Өзбекстандан чыккан конокторду коркутуп сүйрөп түшүп кетет. Ушул жагын бир карап койсоңуздар. Легальный болгондо сиздики легальныйбы? Легальный, меники документальный, өкмөтчө аким жактан ачылган. Эмне, таксиби? Маршрутка, микроавтобус. Хорошо. Ошону чечип берсеңиз. Хорошо. Бул жана жолду шагылдап бергенге дейт, бияктан ким деп силердин кызматкерлер айт, ким неме? Айыл өкмөт. Бул ички көчөлөр быйыл аз бир жуманын ичинде акчаны которуп шагылдайбыз, анча эми бүттү. Анан тиги Алабука маршрут боюнча дейт, тиги ким? Минтранс. Азыр болсо мына бул аксакалдын сунушун уккула дагы жанагындай кайсы жана бир маршрутта болсо пустай кетип атпайбы? Ошол жерге давай мониторинг жүргүзөсүңөр да, кайсы жери кандай кылат экен деп, возможно, ушул айткан аксакалдыкка туура болушу мүмкүн да. Ошол себептен ошону карап чыккыла дагы, возможно, маршрутту изменение кыласыңар. Түшүнүңүзбү? Расписание сабап чыгасыз болчу. Анан бул Баймактан чыккан жанагындай нелегальный таксилер дейт. Налоговый. Саламатсызбы, Тілек Кыдырмаевич. Биз ГАИ кызматкерлери менен чогуу иш алып барып атабыз, байма-бай. Бирок кээ бир ушундай нелегал таксистер болуп калып атат. Чарасын көрүп атабыз. Да, неме менен прокуратура берилеби, катты немелерди, предписанияларды бериле. Обязательно тияктан жанагындай рейдтерди уюштуруп турсун. Неме милиция немеси менен ГАИ менен чогуу кызматкерлер менен неме рейдтерди бат-баттан уюштурупсун да. Ошол жактан нелегальный таксинин баары тең легалдашылсын. Тияктан неме болсун да, тиги патенттерин алгандай болсун. Түшүндүңүзбү? Так, экинчи микрофон. Assalomu alaykum.
Тилек Кылышаевич, мен Баястан тургуну Якубаев Абычанын. Мен мунапыс боюнча Кызыл Кул 2 менен келдим. 1 жылдан өтүп кетти, биздин документтер алы келген жок. Үйдө 2 келин өтөлөбүз. Келин бар. Азыр бул жыл дагы 1 келин алыш керек. Бериңчи. Хорошо, да, сурооңуз барбы? Жок, рахмат. Не, мунапыс боюнча кирди эле бияк. Не болду эле ким? Айыл өкмөт. Бул мунапыс боюнча жарандын арызы бар. Азыркы учурда жана акыркы этап боюнча 1-июлга чейин арызы кирген. 570 жаранды биз администрацияга бергенбиз. Ошонун ичинен 48 жарандын турак жайы мыйзамдаштырып берилди. 3-чү этаптыкы бул. Калган 500 адамдын жарандын арызы азыр госкомиссияга сунуштоо боюнча каралып атат, иш жүрүп атат. Каралып атат, иш жүрүп атат. Биринчи микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу жергиликтүү тургундар. Тилек Кыдырмаевич, мен Агород боюнча келдим. Атым Темирбаева Гүлүкан, Актам айылынын жашоочусумун. Актам айылына келин болуп келгениме 17 жыл болду. 17 жылдан бери Агород маселеси чечилбейт да. Айыл өкмөтүнүн астына барып канча жолу кайрылдым, канча жолу арыз менен да кайрылып кирип чыктым. Айтсаңыз маселеңизди. Агород керек. Агород керек? Участка керек. Иштеткенге ижарага алыппы? Үй салганга. Эми жер жок болсо кайсын чечип берет? Ошол себептен жана ГИКтин маселеси боюнча уккула, чогуштан кийин калып алып туруп. Ошо ГИКтен кантип үй аласыңар? Буюрса ошол боюнча жакшы түшүндүрүштү мартен жүргүзүп берет. Экинчи микрофон. Саламатсыздарбы ушул жыйындын катышуучулары, саламатсызбы президенттин ишенимдүү өкүлү Тилек Кыдырмаевич. Биздин көйгөй, мен Балтагулов айыл өкмөтүнүн Кызыл Ата айылынын тургуну болом. Мен дайым эле миграцияда жүрөм. Миграциядагы мигранттардын биринин жеткизейин дедим эле. Биздин айылда ошол миграцияда жүрүп чакан фонд түзүп, спорт комплекс курабыз деп бардык документтерин бүтүрүп, азыр жатат да. Документтер даяр, жер бөлүнгөн, курулбай жатат. Азыр дагы 1 жылдан кийин бизге бөлүнгөн баягы сумма инфляция болуп атат да. Бизге бөлүнгөн суммага ал спорт комплекс курулбай калат да. Дагы ошондо силер тиги акчасын баарын толуктап, уже акчаны чогулттыңарбы? Биз 5 документтердин акчасын чогултуп, өзүбүз мигранттар төлөп бүтүрдүк да документтин. Жок, документ бүтүрдүңөр, анан тиги салганга акча даярбызбы? Акчаңар бердиңерби? Акча даяр эмес, ошону салдырып берсеңиздер деп суранып атабыз да. Азыр биздин айылдын тургундары мисалы үчүн футбол ойнойт турган болсо, Телманга барып ойнойт, Жойбелентке барып ойнойт. Дагы сурооңуз барбы? Башка жок. Быйылкыда бар. Эми тиги урматтуу жыйын катчылары. Мына биздин урматтуу президентибиз Ош областына барганда, ошол жактан футбол аянтчылары боюнча айтты да, ар бир айылга салынат деп. Ошол боюнча барбы силерде тияктан канча немелерге? Бар. Туура бизде айыл өкмөттөн 3 айылда жөнөткөнбүз. Бул Кызыл Ата айылыныкы ПСДЗ даяр болуп, экспертизадан өтүп бүттү. Сунуштаганбыз азыр, сунуш. Ошол сунушу кетип атабы, ошол жигиттердин сунушу? Ошончо эмгегиңе салгандан кийин ушуну сунуштагыла да, ошол жака салынгандай болсун. Хорошо. Биринчи микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу Тилек Кыдырмаевич, Балтагулов айыл өкмөтүнүн депутаты Токтогулова Эркинай. Мен маселем ушул биздин Балтагулов айыл өкмөтүндө Жаба Салды, Актам, Кызыл Ата, Баястан айылдарында азыр көрүп турганыңыздай маданият үйлөрү жок. Ушул маданият үйлөрүнүн курулушу боюнча кандай болот эле ошол боюнча түшүндүрүп айтып койсоңуз, биздин өкмөт колунан келишинче иштеди кылып атат. Азыр аким белгилеп өттү. 3 чоң проект азыр өнүктүрүү фондуна кирип ишке ашканып турат. Кийинки маселеңизди көтөрүңүз. Ошол бир маселе боюнча. Ошол маданият үйлөрү боюнча. Бир эле бир маселеңизби? Хорошо. Маданият үйү боюнча эмне болот? Азыр болсо карап чыккыла да, ошонун сунушун киргизгиле, маданият үйлөрүн да карап чыккыла. Түшүнүңүз? Жарайт. Ошо биринчи микрофон, экинчи микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар, Тилек Кыдырмаевич. Мен Актам айылынын тургуну, жергиликтүү кеңештин депутаты Качкымбаев Абдыкул Мамадалиевич. Суга суу боюнча эң көйгөйлүү маселе боюнча келдим. Кайсы боюнча? Суга суу, водопровод суу боюнча, ичүүчү суу, таза суу боюнча. Биздин водопроводдун линиянын баш жагында капитажыбыз жок, филтризация жок. Сиз суга суу боюнча айттыңызбы, айтпедиңизби? Айтып бердиңизби? Эми урматтуу депутат, бул кайра маселени кайра кайталап атасыз да.
Ошол себептен мына сизге толук кандуу айтып берди жактан. Качан башталат экен, кача проектisi бар экен, болду экен деп. Ошол себептен мына суроолорду улам-улам кайталабагылачы, жаңы суроолор берилет да. Жок, азыр бизде бул проект болгонча да 5-6 жыл убакыт өтөт да. Мына проектисин дайындап беришти, 2027 башталат деп айтпайбы сизге. 27-ичинде бар, Жок, 27-сиде. 27-ге кирет да. Мамлекет тарабынан БСДсы 5 биздин район боюнча 11 айылга кирип атат. Ошонун ичинде Балтагулов айыл өкмөтүндө 5 айылда. Ошонун ичинде быйылкы жылы БСДсы бардыгы бүтөт. БСДсы бүтөр менен республикалык бюджет 27-ге кирет. Болчу. Хорошо, биринчи микрофон. Саламатсыздарбы, Глеб Кыдырмаевич. Урматтуу жыйын катчылар, урам суроону кайталап бере бересиңер. Башка жаңы суроолорду берсеңер. Мен Баястан айыл тургуну Айзулла уулу Азамат айылдын атынан келдим. Жер мунапысы боюнча 344 токтом боюнча келдим. Жумуштар жылышпай атат. Сабыр кылып атабыз, бирок алдыга жылыш жок болуп атат. Не болду? Азыр айтылды, комиссияда каралып атат деген ошобу? Мына сиздин сурооңуздар кайталанат да. Айтып атат, мына комиссияда каралып атат, жакында жоон айтат деп атат. Кайра кайтала бересиңер. Экинчи микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйындын катышуучулары. Тилек Текебаевич, мен де ушу айылдан болом. Атым Талант, фамилиям Досалиев. Менде бир 2 көйгөй бар да. Биздин айылда көпчүлүк дыйканчылык менен алек болот. Банкка барсаң бир 18%тен кредит берет да. Ошону низкий сеяна кылып берсе бир техникалык элге кызмат кылайын деген ой бар да. Анан айыл банкка барсаң лизинг дейт да. Мисалы 3,5 миллионго аласың, Кытайдан заказ кылсаң 1,5 миллионго келет да. Ошо бизге наличие берсе деле, низкий сеяна берсе. Анан экинчи маселем, ошо айылда өкмөт башчыбыз баш болуп мини газонду баштаганбыз, үстү туруп калган. Былтыр калып кетти да. Быйыл үстүн жаппасак, эмки жыл уже заңдайт да, темир күчүн жоготот. Ошого сизден суранычы, ошол газонубузду үстүн жаап бүтүрүп берсеңиз. Антпесек айылдын көп жаштары. Хорошо, да барбы? Сурооңуз? Жок, 2 эле суроо бар. Ким айыл банктан немелер? 2 банк. Саламатсыздарбы, урматтуу Актам айылынын тургундары. Атым Темирбек Ибраимов, Элдик банк, Жалал Абад филиалы. Бүгүнкү күндө негизинен кредит маселеси мамлекет тарабынан жолго коюлган. Экономиканын айыл чарбанын кайсыл тармагына бүгүнкү күндө муктаждык жаралып атса, 3%тен 6%ке чейинки кредиттерди берип атат. Бирок бул жараныбыз айтып аткандай арзан кредиттерди деп сурап атат. Бирок бүгүнкү күндө улуттук банк коюп берген учетная ставка өзү 12%. Эми ал деген базарда еттин баасы 700 сом болуп атат дегенде эле бул акчанын да кредиттин өзү наркы болот да. Ошого карабай бүгүнкү күндө жана максаттуу проекттер боюнча мамлекет субсидиянын өз жоопкерчилигин алып 3%тен 6%тен кылып атат. Ал эми жөнөкөй техника алыш үчүн бүгүнкү күндө тилекке каршы ошол улуттук банктын учетная ставкасы менен каралып проценттер бекитилген. Эгерде сиз берки мамлекеттик программалардын алкагында, например, КПКнын алкагында лизинг алсаңыз, айыл чарба техникасынын 6%тен бар. Бүгүнкү күндө АБРдин финансированиясы болгон 13 миллион доллар. Мындай чогулуштан кийин сиз болсо, сиз чогулуштан кийин калыңыз, ошол боюнча жана немелерди айтып берет да. Газон тууралуу эмне болот, эмне болгон газон эле? Газондун биринчи этабы жасалып өткөн, жана темирлер, каркастар токулуп, азыр экинчи этабына тендер өткөрүп, тендерден жеңүүчү аныкталды. 1 миллион сомду мурдагы жума которуп бердик, кийинки жума материалдарды алып келип үстүн жаап баштайт. Бүтөт турбайбы, Хорошо. Анан ушул жаранга да неме кылып койгула, маалымдап койгула, атайын көрсүн. Биринчи микрофон. Ассаламу алейкум. Жалал Абад областынын губернатору урматтуу Текебаев. Сизге менин кайрылуумда максатым себеби мен балам Абдумуталиев Акмалжан Анваржанович 1998-жылы Акырыныраак турсаң, ким? 1989-жылы төрөлгөн Сафет Булан айылында экинчи топтогу майыптыгы бар, бессрочный. Азыркы учурунда Өзбекстан Республикасында камалып калды. Şu balamın pensiyası toxtatıp koyuldu hazır. Bessrочный edi. Şunu emне alış керек деп атасыз? Маселеңиз эмне болот? Pensiyasını кайрадан тактап беришиңизин сурайм. Акыркы март айында алган пенсияны кайра кайтарып алышты. Ким тиги зама ким? Силер адабай маселесин карап туруп, мага сунушун бериле кандай экен деп. Мына сизге зама ким түшүндүрүп бериңиз арызды. Ана мага кайрылышат, ошол жактан карап көрөйүн. Же өзүңөрдүн деңгээлинде болсо чечкиле.
Екінші микрофон. Assalamualaikum. Men Bayastan ayıldan Samat Kamil. Bizi Bayastan ayılda Gacar uchastkasında 150 hektar yer var. Proje kanalda su içamiz. Harca qayrilamiz, su yo'q. Bo'lmasa bir kattaroq, cho'ngroq suhbat qazib bersan, sudan keragi yo'q bizga. Taqir ishga tushuni yo'q, ne deydi? 150 hektar yerimiz var Gacar uchastkasında. At jönünüzü aytib qo'ysangiz? Ha? Atı jönünüzü aytib qo'ysangiz? Samat Kamil. Kim ne deydi? Ya, kim aylık mı? Çok. Masalesi ne deyapti, men uqani tushunmayman. Proje kanaldan su içamiz biz. Har qayrilamiz, ariza bilan su yo'q. Bo'lmasa bir suhbat qazib bersin, suvga keragi yo'q bizga. Совет Булан айылында бир скважинаны бурулуу боюнча ПСДны даярдап атабыз. ПСД бүтсөк чыгарып беребиз. Ага чейин аз Совет Булан айылында бир 4-5 скважина иштеп атат. Мына сизге жообун бербеди, сразу которуп берсем. Birinchi mikrofon. Assalomu alaykum. Meni masalam buni grensiya bo'yicha eladi. Ya. Grensiyani bu ildiyinda uy bo'yicha. Bizda barsak al yerga kirgizib, yer chechib beribdi 2018dan meni. Ne bo'yicha deydi? Grensiya bo'yicha uy meni. Ha. Grensiyani bo'yi ildiyinda uy meni. Эми бул болсо деген эме 50 метр бул охрана зонасы чегараныкы. Ошо кызыл китеп бардыгы бар, ошого бар бетте. 50 метр деген ал өзүнүн немеси бар, өздөрүнүн жанагындай иш аракеттерин жүргүзөт. Бул 50 метрден кем болбойт. Анын үчүнөн болсо ошактан тиги ичине кирип калгандар алар мыйзамсыз болуп эсептелет да. Ошол себептен мыйзамдын ичинде ошончо иш алып барыңыздар. Экинчи микрофон. Assalomu alaykum, Tilek Qidirshayevich. Men Bayastan ayılının turg'uni Yakubayev Azamat Abduhoshimovic. Men munopis bo'yicha uqdim bardığın. Biroq hozir meni problemam bir uy salib, tam salib ko'chib chiqishim kerakdan. Бүт материалды алып койгонмун, полностью брак болуп атат. Men өзүм 2013-жыл акча каражат кылып тегистеген жер, ол жерге деди, участка берип койт деди. Бирок кандайдыр бир там салып временно жашап турганга болобу, ошону сурайын дегенде. Ne oldu ettiği? Там салам деп келип атат, там салган. Өткөндөгү да. Биз уруксат бере албайбыз, мыйзам жол бербейт. Жаша кайсы жана немени карайт да, неме мунапыс чыккандан кийин билет да. Мунапыс чыккандан кийин билинет экен сиздин жериңиз. А так азыр трансформация болгон жерге биз уруксат бере албайбыз, там сала албайбыз. Аны биз берсек да эртең биз суралабыз да, анан эртең болсо ал кайра тамакты сүрдүрөт. Дойма кандай мен жасаса болобу дейм. Жок, жана комиссияны күтүңүз. Комиссиянын жыйынтыгын ошол жактан мунапыстан чыккандан кийин ошол жактан толук кандуу баштайсың. Ага чейин азыр салсаңар, ал жериңер айтпайбы? Биз эртең суралабыз, а сиздин үйүңүздү сүрдүрөт да. Ошол себептен күтө туруңуз, мыйзам немени, мыйзам кандай чыгат экен деп. Биринчи микрофон. Assalomu alaykum, aziz birodarlarim. Hammanglar sog' bo'linglar. Men Ergasheva Marfatxonman. Oqqo'rg'ondan bo'laman. Meni qo'yib beringlar. Oqqo'rg'ondan bo'laman men, asallarim. Meni Vesh hamma ham taniydi. Otim Marfatxon Ergasheva. Oqqo'rg'onlik bo'laman. Qizimiz sotiga bor. O'sha sotiga dokumentlari polni bo'lgan. Shuni borib, ko'rib, o'tkazib berishmayaptimi? Yetimi balasi bor, ikkita qizi, eri ham yo'q. Shunga iloj bormi? U bola talashib militsiyaga berdi. Mana yerda turibdi militsiya bolalarim. Ejani qog'ozlari to'g'ri ekan, ne talashasin dedi. Boraman deyishdi, kelmayapti. Sizdin so'rovingizda mana sразу deydi, men o'g'alik ayol hukumatdan. Bordim, men u bolamni oldiga 2 marta bordim. Hozir mana sразу javob o'g'alik. Farmonbegi oldiga bordim. Uqdim, sizni uqdim. Жана госкомиссияга сунушталып туруп ошондон чечилсе андан кийин Мунапыс бе? Мунапыс боюнча сиздики госкомиссияга берилип туруп, ошоктон кандай чечилсе ошо боюнча болот. Экинчи микрофон. Саламатсыздарбы жыйындын Bo'ldi, катышуучулары? cho'g' rahmat bolam. Mendan qatnasa Allohdan qatnasa. Рахмат. Саламатсыздарбы жыйындын катышуучулары, өкмөт мүчөлөр. Мен Кызыл Ата айылынын тургуну, атым Илгиз. Таза суу боюнча. Биз айылдын четинде bir 15 үй жашайбыз. Же бир арыктан суу барбайт, же бир таза суу барбайт. Биз 19 ташып ичебиз. Айыл өкмөттүн кабары бар. Хорошо, болду да маселеси барбы? Экинчи маселе, айылга скважина казылган болду.
Болду маселеңиз? Эмне болгон жери бул 15 үй? Кече барып балдар көрүп келишкен, жанагы линия туура эмес тартылып калган линия бар. Азыр линияны туура эме тартып боюнча акчаны бөлүп бердик. Буюрса бир жума Бул 15 үйдүн немеси, үйдүн багыты туурабы? ИЖСП? Туура, Анда если документтер туура болсо, ошо трансформатордуу скважина суу боюнча ошол жакта иш жүргүзгүлө. Таза суу боюнча качан иш жүргүзүп атат? Таза суу тартылган, бул эмеде водозабор былтыр өнүктүрүү фондунан 18 миллион бөлүнүп, уже таза сууду быйыл жыл ачылган. Арыкта да суу жок, мындай да суу жок деп Жок, булар жашаган 15 үйдө ошол суу азыркы учурда чыкпайт да. Качан чечилет бул маселеси? Бир жуманын ичинде чечилет. Бир жуманын ичинде чечилетби? Трансформатор боюнча туура, бул былтыркы жылы Ватхоз тарабынан жанагы мамлекеттик бюджеттен акча каражаты сарпталып, бургулап чыгарып берген, эски скважинаны тазалап берген. Азыр могу экинчи жарым жылдыкта акча каражатын карап беребиз. Биринчи микрофон. Трансформаторда. Саламатсызбы, Тилек Кыдырмач, куш келипсиз. Мен Сафет План айылынын тургуну Инамов Жүрөк болом. Сафет Пландагы бала бакча боюнча калктын саны 10 миңге жакындап калды. Мурдагы депутат Ербаев Алишер Ташбаевич депутат болгондо бала бакчабы? Ооба, бала бакча. Бала бакча маселеби? Ооба. Хорошо, экинчи маселе өтөрүңүз. Барудай маселеңиз? Экинчи маселе бар, ошо бала бакча боюнча неме суроо берип койбойбу, угуп койбойсузбу? Жок, мен уктум бала бакча деп жазып алдым да. Сизге жооп бересиз. Азыр экинчи сурооңуз бериңиз. 120 бала бакча курулат деп туруп элге жарыяланган. Андан кийин мен айтпаймынбы, бала бакчабы сизге? Ооба. Бала бакча деп жазып алдым. Экинчи маселеңиз барбы? Экинчи маселе дагы бала бакча боюнча жакында Арис Долбордон бала бакча курабыз деп утуп алышкан. Кайра эле азыр эски садиктин ордуна салып коюшуп атат. Жаңы жерге курулганы ылайык деп ойлойм. Анан үчүнчү маселе, Сафет Планда өзүңүз билесиз, мурда туризм эң өнүккөн жер Сафет План болгон. Азыр себеби мына түбүктө калып калды. Өзбекстан менен пешеходный сен президенттин өкүлү болосуз. Пешеходный ачылып берилсе, туризмге аябай жакшы салым кошот элек. Хорошо. Болду маселе. Төртүнчү маселе, анан мен Сафет План футбол академиясы деп туруп, академия туптап Өзбекстандан тренер алып чыгып, 7 айыл алабы боюнча балдарды машыктырып эме кылам, бирок шартыбыз жок. Налог маселеси кичине кымбатыраак болуп атат. Налогдон пока шартыбыз жакшы боюнча бошотуп беришет. Анан төртүнчү маселе, жеке ишкерлер боюнча айылдарда эми кичине чакан ишканалар бар. Коммерческий светтин төлөмдөрү аябай көп болуп атат. Салыктар аябай. Ошо айыл жергесинде жеңилдетсе кандай болот? Ошо боюнча айтайын деп эле. Чоң рахмат. Рахмат. Бала бакча. Бул бала бакча боюнча жана айткам, 75 орунду бала бакча курулат. Проектси 100% бүткөн. Азыр биз тендерге уруксат күтүп атабыз. Эгер уруксат берилген болсо, куруп баштайбыз. Мына буну сиз экинчи жолу айтып атат, экинчи жолу сизге жооп берип атат да. Карап ушуну менен турбайсың негизи. Аристик деп Аристик кимде болду эле? Аристен дагы бизден элдер утуп алган, булга мектеп бала бакча салынат. Аристен 450 миң долларга ошол 50 орунду бала бакча куруу боюнча утуп алган. Азыркы учурда биз айыл өкмөт тарабынан тиешелүү документтердин бардыгын даярдап ошондо бир айыл бир жерге 2 садик болот абы. Бир айылга 2 садик. 2 садиктин кереги барбы жокпу? Чоң айылда. Миңге жакын бала бакчага баруучулар кезекте турат. Азыр мындай кыласыздар. Зам аким, айыл өкмөт, УКС Абланов барып карап чыгасыздар да. Ошол жактан 2 садиктин муктаждыгы бар экен, жок экенби? Ошону карайсыңар да, если неме болсо, муктаждыгы жок болсо, жана проекти мартен даяр болсо, Айриске бергиле, Айрис талынан салынсын жаңы мектеп. Түшүнөрбү? Жаңы садик. Так. Тиги пешеходный жана неме боюнча, ал боюнча иш жүрүп атат, жана 30 килограммдан боюнча тиги жөө өтмөк. Өзбекстан менен чоң өтмөктү ал боюнча азыр сунуштун баардыгы берилген, ал боюнча иш жүрүп атат. Кандай чечилет экен, азыр неме администрация президентинен чечилиш керек. Футбол академиясынан балдарды машыктырам дейт. Свет жана башка төлөмдөрдү болсо, бул эми коммерческий организация болуп атканы менен бияктан айз айтканга болбойт мен көчүрүүгө. Себеп дегенде бияктан тиги немелер болуш керек, тиги атайын ошол мына берип аткан акчанын кесепетинен жанагындай электр мамычаларды, жанагындай баардыгын жаңы жабдыларын баардыгын алып аткан ошонун кесепетинен болуп атат. Бияктан арзандатканга бул коммерческий деятельность болуп аткандан кийин ал болбойт да. Налогдон да азайтып бере албайт.
Yandan berki nemen da светтер ылдыйраак кылып бербейт. Осы коммерческий деп 2 сом 44 теңге башка керек болгон, туурабы? Ошонусу азайтып бере албайт. Так, кийинки маселе бүттү? Биякчы, биякта бүттүбү? Негизгисинен бүттү окшойт. Анда эмесе бүгүнкү жыйын катышуулары силерге да чоң рахмат. Аябай тиякта мына буга чейин да чогулуштуу мартен болду. Мына силердин атайын көйгөйлөр мартен тынчыраак турулай. Анан ушундай маселени бартен угуп, мына буюрса бияктан биздин колушунча, келишинче биздин немебизде биздин функционалыбызга кириш боюнча биз ошол жакты мартен чечип беребиз. Жанагындай комиссиясын бартен каралган боюнча аяктан комиссиянын жоопторун күтөбүз дагы. Ошол боюнча иш алып барабыз. Бүгүнкү чогулушка келип бергениңиздерге чоң рахмат. Буюрса президентибиз да айтты эле, жылына 2 жолу жолугуштурабыз деп, буюрса да келечекте да жолугушуп, дагы көйгөйлөр мартен жаңы көйгөйлөрдү айтып турду да, биз ошолорду чечип берип туралык. Рахмат баарыңыздарга.